саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Мен şu теманы айтардан мурун şu келгенчилер менен тааныштырып кетейин сиздерди. Жанымда турган аксагал Темиралиев Апилмажун, Силба билим берүү борборунун президенти, жана Капалбаев Октябрь, тарых илимдеринин кандидаты, профессор, тарыхчы, этнограф. Куш келипсиздер. Биздин студияга сиздердин келишиңиздердин де негизи бар. Анткени бүгүн дагы бир олуттуу маек курсакпы деп отурам. Бул темабыз Кыргыз элинин улуттук балыктарына кирген негизги бөлүктөрү бул тил, дил, каада салт, нарк, үрп адат деп атып жатпайбызбы? Бүгүн ушул каада салт, үрп адат, ырым-жырым жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Анткени өзүңүздөр билесиздер, кылымдан кылымга ата бабаларыбыз бизге ушул баалуулуктарды алып келип жеткирди. Анткени бул каада салт, үрп адат, нарк бул Кыргыз элинин жашоо кодекси десек туура эле болот го дейм. Анткени ушул биздин баалуулуктардын баары кийинки муундагы жаштарды бир биримдикке, ынтымакка, элди жерди коргоого, элди жерди сүйүүгө чакырат эмеспи? Кийинки кезекте ушул кайталап турбасак, биздин ушул баалуулуктар бир аз солгундап бараткан сыйт да. Анткени өзүңүздөр билесиздер, жакшы билбеген адам баягы чет элдик кээ бир жаман көрүнүштөрдү алып келип биздин каада салтка айланып койгондору да жок эмес. Дагы бир жолу биз уну кайталап койсок, көрүүчүлөр үчүн ашык болбос деп ойлоймун. Октябрь, сөздү өзүңөрдөн баштасак. Мына биз баарыбыз айтабыз, бул каада салтты сакташ керек. Каада салт, үрп адат, нарк, салт сана, ырым-жырым дейбиз. Бул каада деген эмне, салт деген эмне? Ушундан баштап берсек. Биз билебиз, эми ушуну жалпы бир түшүнүк берип койсоң. Рахмат, алгач ыраазычылык билдирип өтөйүн. Мына ушундай олуттуу, омуктуу, өзгөчө өзөктүү Кыргыз элинин улут кылып өзгөчөлөп турган, кыргызды айырмалап турган бул ушул маданият болуп эсептелет. Маданияттын ичинен биз материалдык маданиятка өзүнчө токтолобуз, анан руханий маданиятка өзүнчө токтолобуз да. Ошол руханий маданияттын ичинде каада салт. Кээде каада, сиз айткандай каада салт деп да айтабыз, салт сана деп да айтабыз. Ошол учурда үрп адат деп айтабыз, ошол учурда нарк насил деген дагы түшүнүктөр кирип кетет, андан ырым-жырым деп. Бүгүнкү күндө бизди өтө аксаткан нерсе, ушул окумуштуулардын бирдиктүү түрдө ушуларга аныктама бербей, үрп адат менен гана салт санага токтолуп гана жалпы жолдон аныктама берип кеткени менен кээ бир көп жерлерден баары энциклопедиялык эмгектердин баардыгында экөөнү аралаштырып койгон. Мына илимди биринен бири илимдерди биринен бири бөлүп койгон жакшы болгон. Бирок ошол эле учурда мунун терс таасирлери да тийип атат да. Эмне үчүн дегенде, бир убакта өзүңүздөр билесиздер, ушул кыргыздардын кийинки 20-жылымдын алтын доору болуп эсептелген 20-жылдан 60-жылдарга чейин кыргыздын илим аябай өнүгүп өскөн. Ошол эле адабият болобу, ошол эле тарых, ошол эле философия илимдеринин баардыгы тең, тил өзгөчө аябай мыкты деңгээлде көтөрүлгөн. Эмне себептен? Себеп дегенде мен бир нерседен айтып атам, булар ошол эле тарыхы да, философия, тили, адабияты бирдикте. Жазылган эмгектердин баардыгы тең бирдей талкууга алынган да. Мына ошондо себеп алынган. Анан бүгүнкү күндө эгер тарыхчылар ала турган болсо, тарыхый фактыларга гана токтолот дагы, анын тилдик келип чыгышына, этимологиясына токтолбойт. Ошол эле учурда аны философиялык, же болбосо дүйнө таанымдык негиздерине токтолуп өтүп кете берет да. Мына ушунун негизинде мына ушундай алешемдиктер келип чыгып атат. Мына жол болсо, эгерде алышыбыз керек да, каада деген сөздүн этимологиясы. Ошол эле учурда салттын этимологиясы. Мына бүгүн тилекке каршы ошо этнографтар дагы, тарыхчылар да токтолбой кетип бараткандыгынан биздин кайсы бир деңгээлде күнөөбүздүн негизинде салт менен үрп адатты аралаштырып, экөөнү аралаштырып туруп, анан ошо мына ушундан бизден адашуулар көп кетип атат да. Мына карасаңыз, эгерде биз ошол эле тилчилерди кайра алалы, ошол эле мына эмне үчүн 20-дан 60-ка чейин алып атам. Бул мезгилде 70-ти кошуп коелучу, 70-жылдар ичинде тилчилер эбегейсиз зор эмгектер жасаган. Ошол эле Дыйканов агай, ошол эле Сейдакматов агайларыбыз, ошол эле Мукамбаев агайларыбыз, тилчилерди айтып атам да, Юдакин, Константин Кузьмичтер ошол ар бир сөздүн этимологиясына токтолгон. Ошол эгерде Юдакиндин сөздүгүнө токтоло турган болсок, салт дегенди салыт, же болбосо баягы тамгалар өзгөрө берет эмеспи? Баягы тилдик гармониянын негизинде салыт бул калып. Бул салт деген адамдын жашоосун кодексине, жана сиз айтып атпайсызбы, жашоо кодексин оорлотуу эмес, татаалдантуу эмес, ошол жеңилдетүү үчүн түзүлгөн эң ириде тыюулар. Эгерде адамдарга жанакындай тыюуларды, эрежелерди, тартиптерди киргизбесек, малдан айырмабыз жок болуп калат.
Бирок ошол учурда салт менен үрп адаттын айырмасы эки башка нерсе. Көп туура. Эки Көп ошондо болуп атпайбы? Октябрь. Аралашып салдык бизчи. Мына ошол учурда када деген кыргыздын када, кадыр бар деген сөздөр бар да. Ушул сөздөрдү эгерде биз уңгу мүчөсүнө айырмалап ала турган болсок, ошол учурда мына сөздүн мааниси толук ачылат да. Биз терминди чечмелеш үчүн аны этишке айлантырышыбыз керек. Этишке айлантырыш керек. Ошол этиш барып туруп ана терминди жаратып атат да. Биз ушул нерселердин бардыгын тең унутуп калдык. Ошол мына салт деген салыт, же болбосо калып деген сөздөн ошо калыпка салуу, эрежелерди, тыйымдарды, тартиптерди бир эрежеге салуу да. Салт дегенде, салт санаа дегенде биз айтып атабыз, ошол салттын аткарылышын санааркап кабыл алабыз. Мисалы, бул салт деген жалпы бир элге, же болбосо улутка таандык тыюулар, эрежелер да. Бул жалпы түндүгүң болобу, түштүгүң болобу, оң солуң болобу, ичкилиң болобу, бардыгына бирдей тараган бул эрежелер, тыюулар бул салт болуп эсептелет. Мына мисалы бүгүнкү күндө көп маселелер бар да. Мисалы боз үйдүн оң тарабы биз талашып жүрбөйлү. Бүгүнкү күндө орус окумуштар келет да, саякатчылар да келет да, кыргыздар дейт. Мисалы кыргыздар төрдөн эсептейт да. Мына бүгүн дагы биз мынакей боекчу боейт десе, сакалын кошо боейт болуп, боз үйгө киргендеби же төрдөнбү, мына ушул дагы бузулуп калды. Бул деген баягы аксакалы жок элде комедия көп болот, жаштары жок элде трагедия көп болот дегендей, аксакалдардан көп нерселерди жазып калбай, ошолорду эске тутуп калбай, сиз айткандай улам кайталабай, эстен чыгарып, мына ушундай бир күлкүлүү, ыңгайсыз учурларга түшүп болуп келип атабыз да. Мисалы кыргыздын салтында төрдөн эсептейт, төрдөн оң тарап эр адамдардык, эркектердики. Эмне себептен сол тарабын аялдарга, сол тарапты бул деген илгерки адам, атадан бери келаткан маселеге байланыштуу болгон. Себеп дегенде аял затын мунун логикалык түшүндүрмөсү бар да. Аял заты эркектин сол кабыргасынан жаралган деген түшүнүк болгон. Ошол тараптан ошол аялга таандык нерселердин бардыгы тең, буюм тайымдардын, ашкана, чыгдан, идиш аяктын бардыгы тең сол тарапка коюлган. Мына, бүгүн ошону алмустактан бери биздин ата бабаларыбыз эч өзгөртүүсүз алып келаткандыктан бул салт. Бул түндүгүндө дагы, түштүгүндө дагы, ичкилигинде дагы. Ошол эле учурда жалаң эле идиш аяктан эмес, адам өлгөндөн кийин дагы сөөгү дагы ошол эркекке таандык жактан гана чыгат. Эркек оң тарабынан чыгат боз үйдүн, аял киши сол тарабынан чыгат да. Мына ушуга окшогон бул жалпы улутка таандык нерселер. Ошол учурда каада. Ошол учурда ошол баягы карын эмес, кадырма күйөм деген кыргыздагы бир макалы бар. Карасаңыз, ошол кыргыз карын эмес, кадыр баркына, ошонун өзүнүн жасап кеткен ишине, ошого күйгөндүгүнүн белгиси да. Себеп дегенде ал дагы ошол оңой жолу менен ошол нерсеге жеткен эмес. Мына кыргыздардагы миңдеген жылдар бою сакталып келген нерселердин бардыгын тең мына бүгүнкү күндө мына биздин жаңы салттарды чыгара коюп, кошумчалай коюп, мына бузуп аткандыгынын бардыгы тең мен бул жаратмандык эмес, бул бузукулук. Мына тилекке каршы көп эле учурда айтып жүрөбүз, кээде жаратмандыктан бузукулук көп болуп баратпайбы? Ошол эле учурда салттын 70-80% салттын чыгаруучулардын, жанагы азыр ойлоп табуучулардын көпчүлүгү аял заты болуп эсептелет. Көп жанагы мына ушул салттардын аткарылышына санаа тартабыз. Мисалы, кызды узатуу, уулду үйлөтүү, адамдын, баланын төрөлүп, өлгөнгө чейин, адамдын өлгөнгө чейинки аткарыла турган зыйнаттар бар. Жалпы улутка таандык. Мына ошонун ичинде демек, анан үрп адаттар бар. Бул үрп адат дегенибиз, мына бүгүнкү күндө дагы бир Юдакиндин 1948-жылы бир жазган макаласы бар. Ошондо бир кийип жазат да. Ушул көп сөздөрдүн бардыгын тең дейт, көп сөздөрдүн бардыгын келип чыгышын дейт. Ушул ари элдеринен, кыргыз элдеринен, байыркы кыргыз элдеринен арабка, ирандыктарга кетип, кайра кайрылып келген сөздөрдүн бардыгын тең мен башкаларга ишенип алып, кечирээк түшүнүп калдым деген жери бар да. Мына биз өзүңүздөр билесиздер, чоң эле аалымды окумуштуулар, аалым деп жүргөн окумуштардын бардыгы тең эле кыргыздын байыркы сөздөрдүн баарын эле түпкү маанисин апарып эле иран сөзү арабтын сөзүнө байлай берет. Мына бүгүнкү күндө уят болуп атпайлы, таможня деген сөздү орустун сөзү деп кабыл алып атабыз. А кыргыздар биз кайра таза ирандык сөзүн алып алдык, бачы. Ал эми таможня деген сөз кыргыздын тамга коюу деген эле сөзүнөн келип чыккан.
Мына ошого окшогон нерселер бар да, мына ушул нерселерди адистерге бербей эле биз талашып отуруп ушул жанакындай бир өзүбүздүн ыңгайсыз учурларга алып келип атканыбыз ушул болуп атат да. Када деген ошол када салттын аткарышында кадимгидей када болот. Баягы сиз жакшы сөз макал айттыңыз, кыз баягы калыңсыз кыз болсо дагы кадасыз кыз болбойт деп. Ошол жанагы кызды узатууда өзүнүн кадасы бар. Кайнатанын өзүнүн кадасы бар. Кайнене өзү каадаланып калыпсың го деген сөз, каада күтүш керек ал жерден. Элпеңдеп эле, желпеңдеп эле чуркап калбаш керек. Себеби кыргыздарчалык кызды урматтаган, сыйлаган башка улут жок эсе. Мына бизге бүгүнкү күндө маданиятын таңылып аткан батышы да чыгышы дагы бир убакта кыздарын түрүлөй көмгөн. Бир убакта кыздарын жанакындай динди таңганды еретик деп ошолорду түрүлөй өрттөгөн. Мына тарыктан тарык деген тандырбайт. Тарык деген өжөр, факт деген өжөр нерсе, ошонун бардыгында бүгүнкү күндө далилденген нерсе да. Ал эми ошол жанагы кайра сөзүбүзгө кайта турган болсок, ал эми үрп адат бул аймактык деңгээлде, уруулук деңгээлде, кайсы бир географиялык бир алкакка гана таандык болуп, бул салттын деңгээлине өсүп чыкпаган. Мына ошол салттын буну таңуулай албайсың да. Мисалы, ал кыз узатуу, жол болсо өлүк чыгары зыйнаты бардык кыргызга таандык. Ал таандык. Силерде мындай, бизде мындай деген болбойт. Жалпы улутка таандык. Эреже тыюулар. Ал эми үрп адаттардын бардыгы тең кимдир бирөөлөргө гана, кыска гана аймактарга таандык гана күндө жасалып турган нерселер, бирок аны аткарса да болот, аткарбайса да болот деген нерсе. Анан ошол учурда ырым-жырым деген чүнүгүз бар. Ырым-жырым жаман сөздөн, жаман көздөн сактануучу каражат. Ошол жакшылык болуп аткан учурда дагы, жамандык болуп аткан жерде дагы ырымдар жасалып турат. Ырым эм негизгиси ошол көз тийип кетпөө, назар түшүп кетпөө, ушул сактануудан эле да. Мисалы ошол баланын мына ырымдар бар да, мисалы кичинекей балага көз тийип кетпеш үчүн маңдайына көз сүртүп коет, бет башын булгап коет, же болбосо кийим кечесин жыртып коет, атайлапчы. Баягы адамдын назары ошол түшүп кетпесин, өтүп кетпесин деген. Биз кыргыздардагы мусулман динин кабыл алып атканда дагы салттуу исламды кабыл алганбыз. Канафи маскабын алгандыгыбыз дагы ошол. Биздин ата бабаларыбыз дагы кана сенин диниң эмне кылат деп ошону көрүп туруп, биздин салттыбызга карама каршы келбейби деген учурда мына жок дегенде мына ушундай шартта кабыл алынган экен да. Мактябыр одан жакшы түшүнүк берип кетти. Менин оюмча салт каада деген бул кыргызда илгертен жалпы бир улутка тиешелүү деп атпайбы? Себеби салт деген сөз менин оюмча бардык улутка бирдей, анан бир гана мыйзам да мына алганда. Себеби мына салт атчан, жалгыз атчан келип атат. Салт значит бул бардык улутка тиешелүү бир гана ошо улуттагы мыйзам болуп эсептелет ойлойм. Эми дагы бир жагы бар да, бул жагы мен батыш менен салыштырып көрөйүн да. Мисалы үчүн Америка Кошмо Штатына барганда мен чакырган кишинин атасы атайын чакырды да үйүнө. Мен сизге 3 суроом бар дейт да. Биринчиси 50 киши бир бөлмөгө кирсе, ар ким өз ордунда отурат деп айтты дейт. Ушул чынбы деп. Жерге жазып коебу, апрель маржына отурат. Мен айттым, жок дедим. Кантип отурат дейт. Мен айттым, ар бир жашына жараша билет 6 ай болсо да. Но бул бардык биздин кыргызда ушундай да, улууну кичүүнү сүйлөө деген. Бул бир жагы. Экинчи жагы сөөктү койгондо дейт жайга 300 киши барат экен дейт. Мен айттым, 1000 киши барат. Кол боштун баары барат. Себеби ал сөөк менен коштошуп, өзүнүн топурак салган милдетин, парзын аткарыш керек. Ошто анан кийин эң улуусу дасторконго кол салбайт дейт, эң улуусу алмайын. Ушул чынбы дейт. Аны ушул чын дедим. Анда силер улуу эле экенсиңер деп алар. Мына бага неме председатель президиум бар эмес беле, Кошоев деген. Ошо менен баарыбыз отурсак, американецтер айтып атпайбы, бул кишинин атын эле айта бергиле, Кудай берген деп. Айта бергиле дейт да. Кудай берген аке жол болсо ушундай деп айтпагыла дейт. Бизде ошондой дейт да, атасын деле, чоң атасын деле атынан айтат дейт да. Анан биз анда болбойт дедим bizde. Бизде улууну улуудай айтат. Мисалы үчүн мектепте агай дейт, эжей дейт деп. Мына ушундай жактары бар да. Анан бул салтты анан үрп адат жөнүндө да жакшы айтып кетти. Ар бир уруунун, жол болсо региондун өзүнүн үрп адаттары бар да. Ал эми салт менен каададан тегиз тараган эмес да, мисалы үчүн. Бул
неме ошо кыргыздардын арасында же болбосо башка. Анан эми бияк менен салыштырып бизде жана көчмөндүк жактан салт каадаларыбыз абдан өзгөчөлөнүп турат. Мисалы үчүн өзбектерде бээни эле тиги айгырды эле башканы деле ат деп кое берет да. Бизде ошонун ар бирине туура келген өзүнүн аталышы бар да. Мына ушуларды. Анан кийин эми маданият деп биз батыштын маданиятын кабыл алып атпайлыбы? Мисалы үчүн өткөндө Өзбек ажы айткан болуш керек. Мен таң калдым, эми ал дагы бир жагы диний жагынан айтты, экинчи жагы кыргыздарда келин келгенде же болбосо төргө отургузуп алабыз дейт, жан келген келинди. Мисалы үчүн ресторанда болсо. Кудалар болсо тиги төмөн жакта отурат. Андай болгон эмес да кыргызда. Биринчи ошо кудаларды сыйлаган, анан кийин тиги баланын ата-энесин сыйлаган. Ушуну дагы биз колго алышыбыз керек да, менин оюмча. Актиар. Биз айтып атпайбызбы, региондук айырмалыктар деп. Ошода токтолсоң тагыраак токтолуп кетсең. Аябай жакшы суроо берилди да. Себеп дегенде бүгүнкү күндө эле ушул кыргыз аш тойду жакшы көрөт. Ушундай чогулган жерге келгенде силерде мындай, бизде мындай деп эле талаш тартышып, акыр аягы бирин-бири кордогон учурга чейин, жагдайларга чейин жетишип калган жагдайлар жок эмес да. Жок эмес да. Мисалы ошол материалдык маданиятты айтып атпайлы, эң биринчи турак жайы. Экинчи кийим кечеси, тамак ашы, чарбасы деп. Мына ушул 4 негизги көрсөткүчтөрдүн, каражаттардын бардыгынын тең өзүнүн салты бар. Өзүнүн салты бар. Мына биз айтып аткандай эле, мына кийим кийүүнүн дагы өзүнүн салты бар. Мына биздин башыбыздагы кийип жүргөн калпактын дагы өзүнүн салты болгон. Ошол баштапкы салттын келип чыгышын, баштапкы мүнөзү, түпкү маңызы, өзөгү бүгүнкү күндө баягы көптөгөн өзгөртүүлөргө түш болуп кетти да. Мисалы ала турган болсок, кыргыздардын кайсы ким оң канатка таандык экендигин, ким сол канат экенин, ким ичкилик экенин башында кийип турган калпагынан билген. Бул чеберлерге, ууздарга таандык, урууларга таандык экен. Себеп дегенде өзүнүн кайсы канатка таандык экенин билип туруш керек болгон. Ал жеңил болгон. Себеп кыргыз деген көчмөн эл, экинчиден жоокер эл болгон. 2 күндүн биринде ал жоо кол салып, душман деген жакадан алып турган мезгил болгон экен да. Карасаңыз, мисалы оң канаттын тотеми бул багыш же бугу болуп эсептелет. Ошондуктан калпагынын 2 тилик кийгизгендиги. Мына өзүңүздөр көрсөңүздөр, 50-жылдарга чейин калпактарды оң канатына кирген ири өкүлдөрдүн бардыгы тең калпактын 2 тилик кийген. Бул деген бугу, мунун тотеми бугу дегенди түшүндүргөн. Мына сак дегендин өзү багыш деп которулат. Бугу деп которулат. Сак. Мына андан кийинки сол канаттын өкүлдөрү булар бир айры тиликти. Мына бүгүнкү күндө барды туюк кий баштады да. Бул кече жакында эле бул Дастан Сарыгуловдун ырыскы төөдөн куйулат, ана төө төгүлүп кетет деген бир акылга сыйбаган бир пикиринен улам ушундай болуп кетти да. Ал эми жанагы мына маңдай айры тилик, булар сол канатка таандык. Булардын атасы же апасы бука, уй тотеми, өгүз. Окус деп аткан, акыс деп аткан, өгүз деп аткан, ошолордун бардыгы тең өзү кийген калпагынан. Бул сул канаттын, бул Сары Турбай, Кушчу Турбай, Кытай Турбай, Базы Турбай деп кийген калпагынан эле кыргыз ким каякка отуруш керек? Оң канат жогору отуруш керек, сол канат андан кийин ичкилик. Ошол сыяктуу мына агай айтып аткандай ар кимдин өзүнүн орду. Анын себеп дегенде багы ким экенин кайдан билесиң? Кыргыз айтат эмеспи? Конокту кийимине карап тосот, акылына карап узатат. Но ошол кийиминен карап туруп билип атат да. Ал эми ичкиликтердин тотеми бөрү болгондуктан алар туюк кийишкен экен. Туюк кийип жүрүшкөн. Ошон үчүн бөрү тумшуктантып, биз калмактардай болуп туруп калпактын кыргагын тең кылып кийбейбиз да. Биз калпактын кыргагын учуктантып, бөрү тумшуктантып коебуз. Мына биз бөрүнүн тукумубуз. Мына бүгүн талы чычалап калып атпайлыбы? Кетет ошо этимологияны түшүнүп билбей, бурут десе чычалап. Бул бөрү куш, бөрүнүн тукуму деген эле кыргыздардын байыртадан бери ишенип келген диний ишенимдердин негизинде келип чыкканда. Андан кийин мына тамак ашка байланышкан нерсе келгенде эле дагы бир маселе чыгабыз. Баш, өзгөчө баш. Баштын кимге тартылышын. Ушуга окшогон улуу сөздө уят жок дейт. Кээде биз туура эмес бурмалап уятпайлы, туура эмес чечмелеп берип атпайлы. Жанагы жеңесинин бир саны кайнысыныкы десе, туура эмес түшүнүп алган. Ал кандай шартта, эмне себептен биздин ата-бабалар ушундай сөздү айткан? Эмне себептен айткан? Ошонун түпкү маанисин түшүнбөй туруп, анан бүгүн эле ырсалаңдап эле туура эмес жакка буруп атабыз. Биздин жеткен акылыбыз ушу жерге келип чектелип калып атат да. Ал эми ошол баштагы адамдагы
адамды башкарып жүргөн. Муну баягы Сартакебиз айткан, көлдөн чыккан Сартакебиз, бул Жетакенин данышманы, накта данышманы ушул киши да. Адамды жетелеп жүргөн, адамды бастырып жүргөн, адамды адамдан айырмалап турган мына баш. Баш улук, баш ыйык. Ошо башта адамдын мына баштагы могул жети тешиктин байды болушу да жөн эмес да. Жети деген сандын эки көз, эки кулактын, мына эки тано, мына ооз, мына көрдүңүздөрбү? Ушул мына баштын ыйык болгондугу ошондон болгон. Илгери ошол баштуу адамга кээде баягы сөзсүз аксакал эмес, анын баягы коомдук абалына, коомдогу сиңирген эмгегине жараша дагы берилип атпайбы? Ошо баш. Анан ошол учурда эле мына учанын берилишин дагы маанисин билбей атабыз да. Уча эмне себептен Кудага тартылат? Учаны эгерде карай турган болсок, бул арка. Ошол Кудага сен арка болуп бел болуп бер деп атат. Эр жигиттин мына кытайлык кыргыздардын таарынчы бар бизге. Ой, чоң кыргыздар, силерге чоң таарынчым бар деп. Көп нерселердин баарын орустар менен кошо аралаштырып жок кылып коюпсуңар деп. Себеби эр жигиттин үч журту болуп кызды журттан чыгарып коюпсуңар го деп. Кален Асан Акун деген аксакал азыр 82-ге чыгып калды. Ошол киши өзү таракчы. Айта жүр балам, аманат деп мага тапшырды эле да. Мына ошол эр жигиттин 3 журту боло турган болсо, кыздардын 5 журту болот деп. 5 журт. Мына ошон үчүн 5 самайлы кыз, 5 көкүлдү кыз деп атайт. Мына ушундай келгенде, ушул арканын дагы ошол кыздын кайын журтуна берип аткандыгы дагы ошол мынакей кыздын 5 журту түгөлдөнүп атпайбы? Кайын журту, төркүн журту, тага журту, кайын журту, жака журту, эли журту деп. Жака журту бул турмушка чыккандан кийин мамиле кылган эже сиңдиси, кошуна колоңдору. Жоро курдаштары, курбу курдаштары. Ал эми эли журту деп кыздын ээси эл болгон. Санжырада келин болсо да Төрөтайды мынакей эли чечип койду. Ак никелүү жашап атса да жок, элдин намысы, элдин келечеги үчүн, ынтымак үчүн бересиң деп Тилек Матаке чечип койду. Мына тарыхта Тезек төрөгө берип койду. Тарыхта мына ушундай далилдүү фактылар бар. Санжыралык даректер бар. Мына ушундан улам айтылып атат да, демек мына ушул учанын тартылышы дагы, баштын берилиши дагы баштапкы мезгил. Анан кийинчерээк албетте аксакалдар эми башта эч нерсе жок экен, тынчтык мезгил, сыйыңарга рахмат деп туруп. Анан эми азыркы күндө бирок башты кичүүгө тарткан күндө дагы баштан бардык адам оз тийип чыгууга туурабы? Бардык адамдар оз тийип чыгууга милдеттүү. Ким келет? Коноо келеби, башка келеби? Мына ушуга окшогон нерселер агай, ушуга окшогон нерселер байыркы мына 50-60 жылдарга чейин жакшы сакталып келди да. Жакшы сакталып келди дагы, андан кийин мына жанакындай нерселер бурмаланып баштады. Урматтуу замандаштар, мына Октябрьнин сызып, кызып айтып берди. Кыргызда бекер айтпайт, сыпайы сызып айтат, чечен кызып айтат, чорко үзүп айтат, чогол бузуп айтат дейт. Бузуп айтпай, мына сызып, кызып айтып берди. Абдан түшүнүктүү, эригип отурабыз. Негизи кыргызда жакшы айткан сөз бар, макал лакаптары бар да ушуларга. Баштын көркү жүз, жүздүн көркү көз, ооздун көркү тил, тилдин көркү сөз дейт. Сөз кылычтан курч, балдан таттуу дейт. Мынакей өзүңүздөр көрүп отурасыздар. Кыргыздын каада салтын чечмелеп Октябрь айтып отурат. Мен ушунчалык ыраазымын. Жана биз айтып кетпедикпи, регионалдык өзгөрүүлөр бар деп. Эми бизде кыргыз арасында жакшы салтты билген кишилер тамашалап сүйлөшө берет. Билесиңер, бирде баш тартат, бирде башка тартат дегендейчи. Бир тамаша катары айтайын. Нарындык кудасы Чүйлүк кудасына келип конокто болуптур дейт. Чүйлүк кудасы абдан жакшы тосуп алып, кучакташып көрүшүп, дасторкон этен отургандан кийин Чүйлүк кудасы баласын чакырат дейт. Балам, кел бери. Тоок сой балам дейт. Бир аздан кийин баласы келет дагы. Ата, тоок сойдум, жарымын салайынбы, баарын салайынбы дейт. Атасы дейт, жарымын сал. Нарындык кудасы ушуда болобу? Тоок сойсо жарымын салса, деп жаман чүйүп, сен да бир келерсиң мага конокко. Сыйды мен сага көрсөтөйүн, кандай экен деп күтүп калат дейт. Бир убакта кийин Чүйлүк кудасы келгенден кийин жакшылап тосуп алып, Нарындык кудасы айтат, балам, кел бери деп. Келдим атасы, кой сой дейт. Бир аздан келип айтат дейт. Кой сойдум ата, жарым салайынбы, баарын салайынбы дейт.
атаңын оздурайын жарым салгандай тоок нетип эле баарын сал деген экен да. Ансыгандай баягы регионалдык баягы өзгөрүүлөр болот, ага неме болбош керек. Ошон үчүн биз келгенде ар кайсы элден келип калганда сурап атпайбыз, кайдан болот депчи. Анан сурайбыз, эмне тартылат барга депчи. Тартпай калып атпайбыз. Ошол баягы элдин билгичтиги деп ойлойм да, бирден бир да. Мынагай ушул жериңизден мынакей сиз эми Санжыра деген берүүгө келгенде санжыралык бир нерселерди айтпай кетсек болбойт да. Мына башка байланыштуу нерсе бар эмеспи? Кадимки эле Хансадыр баласы Доскул экөө колго түшүп калган учурда баягы Букар ырчысы болбойт, Садырды жайла, баласын кошуп жайла деп аткан учурда айтат эмеспи? Жок, койм, булар менен араздашкан болбойт. Биз деген тууганбыз деп айтат эмес, баш тартып көрчү. Анан көрөсүң, башты кантип жейт экен. Десе анан баласынын жана эми кыргыздын салтында башты кээ бир жерлерде өзү негизи баш жылаңачтанбайт да. Баштын жарымы гана жылаңачтаныш керек, калыш керек экен да. Ал эми баштын баарын жылаңачтап, көзүн олуп, кулагын кесип, тумшугун сындырып ушундай эмес. Мына аман эсен кетсем, мына сени ушундай кылам дедиртип, кыскартып айтып атам да, жайлайм деп атат деп туруп, анан ошондон Букар ырчынын сөзүнө кирип жайлайт эмес. Андан кийин Кенесары менен Төрөгелди дагы колго түшүп калганда, Орманхан кадимкидей эле кой булар менен араздашпай эле тууган элбиз деген учурда айтат эмеспи? Мына баш тартып көрөлүчү дегенде ооз тийбей эме Кенесары жылдырып коет. Желкесин кесип туруп жылдырып коет. Ал эми Норузбай Баатыр болсо, иниси Норузбай Баатыр болсо уртунан кичине кесип туруп кулагын жулуп туруп таштап коет, жебей. Мына көрдүңөрбү, булардын ниети бузук, ниети карайып калды. Булар кеткен күндө да сага карай жакшылык кылбайт деп. Мынакей бизде эми бир доорулор болгон экен да. Сынчылардын доору. Сынчылардын доору болгон. Бүт чакырып алып өзүнүн төрөлгөн балдар, кыздарына чейин сынаткан. Мына ошол сынчылык ал өтүп кетти доорчу. Бүгүнкү күндө ата балага сынчы дегени менен биз өзүбүздүн балдарыбызды сындай албай калдык да. Себеби жегенибиз таза болбой калды, оюбуз да таза болбой калды. Ошон үчүн ушул нерселер кетип калып атат дагы. Бир нерсени айткым келет да. Биз дагы бир сөзүбүздү өзгөчө бул жерлерге барганда мен окумуштуулардан, жазуучулардан угуп калам да. Ушул нарк насилди дагы салт санаанын үрп адаттын деңгээлине карай беребиз да. Кыргызда дөлөт, сөлөт, нарк, анан барк деген сөздөр бар. Карасаңыз, мындай карасаңыз уйкаш сөздөр болгону менен булардын маанилери такыр башка, биринен бири айырмаланып турган нерселер да. Мына агай өзү филолог экен, кыргыз тилчи адабият жокчу. Мына дагы айтар, мына эгерде мына барк деген адамга кандай келет? Байлык менен келет, бийлик менен келет. Өзүң аркылуу келбесе, аялың аркылуу келет, бала чакаң аркылуу келе берет, дос тамырың аркылуу, тууганың аркылуу эле келе берет. Бирок бул утурумдук нерселер да. Ал эми нарк оңой менен келбейт. Ал эми нарк мына ырым-жырым, үрп адат, каада салт аркылуу. Ошол бойго сиңген учурда гана нарктуу аксакал, нарктуу байбиче, нарктуу элге айланасың. Эгерде булардын баарын боюңа сиңирбей, ошолорду алып жүрүүчү болбосоң, ал нарксыздык. Баягы кыргызда айтат го, эрдик кылып кой сойдуп, иттик кылып төш тартты болуп, ошол жана салт санааны билбегендик кылып чакырып алып коногуңа эмне устукан тартарыңды билбей турсаң, мына ошондон өткөн азап, ошондон өткөн уят жок десе да. Мына ушул, мына барк деген ушул менен келип атсам, нарк деген мына ушул биз айтып аткан нерселер аркылуу келет. Кыргыздын ким экендигин, кыргыздын башка элдерден айырмаланып турган, кыргыздын ыйык нерселерин, кыргыздын улук нерселери, мына ушул экендигин биз айырмалап билбесек, анда бизде бул мен нарктуумун, нарктуу адаммын деп айтуу бул өзгөчө кыйынга турат да. Ошон үчүн бул нарк насилдин бул адамдын тажрыйбасы, адамдын өзүн алып жүргөн бул ички маданияты да. Ошон үчүн биз нарк насилди биз булардын деңгээлинде муну аткарыла турган жөрөлгөсү бар деп кабыл албашыбыз керек да. Муну кээде бир агайларыбыз айтып калат, бул конституция деп. Жок, конституция эмес. Мына бүгүнкү күндө бизде жазылган мыйзамдан жазылбаган мыйзам салтыбыз. Салтыбыз 100 эсе мына бүгүн бийик экендигин дагы да далилдеп атабыз да. Далилдеп атабыз. Ушул маселелерге келгенде биз абайлап мамиле кылсак да, бардыгы тең бириктирип койгон учурда ал баягы азыр орус тилинин айтпаны менен бир салат болуп калат. Винегрет болуп калат да. Өзүнүн ар бирин тең биз ылгап ордуна коюп койгон шартта гана биз кыйналбайбыз. Салт деген ушундай болуш керек. Салт деген адамдын жашоосун оорлотпош керек. Жана биз айтып атканда салт санаа дегенде, жана бирөө кызын берип атса, куда түшүп келгенден кийин кыргыздын салты да
кызына сөйкө салып келип аткандан кийин ошонун аткарышы санаркайт. Кандай болот? Салт сана деген ушул. Салт сана деген ушулда, ушул баргандан кийин кызым бизди уят кылып койбойбу деп эне бир кейит санаркайт. Ата бир санаркайт. Кандай болуп калды? Кимдер менен жүрдү эле деп ойлонот. Алып аткан тарап санаркайт. Эми ушул баягы бирөөнү баласын өмүрлүк жара алып берип атат да. Кандай чыгып калат депчи. Себеп дегенде баягы кыргыз айтат го, аял бузулса коом бузулат, эркек бузулса үй бүлө эле бузулат депчи. Кыздын орду, аялдын орду кыргыздарда өтө оор, өтө чоң болгон да. Муну кыргыз мунуку деп бөлүп койбой, ошол ордуларды бардыгы тең аткарган кызматтарына чейин бардыгы сиз айтып аткандай кызматтар бардыгы тең бөлүнгөн. Кыргыздарда кызмат бөлүнгөн. Чоң атанын орду, чоң эненин орду, тай ата, тай эненин орду. Мына бүгүнкү күндө кээде чоң эле адамдар неберем деп калат. Анан кандай десе кызыңыздын баласы сизге небере болбойт да. Кызыңыздын жээн болот. Жээн небере деп мына толук айтсам, сиздин небереңиз өзүңүздүн балаңыздын жээн небереңиз болот. Анан жээндин өзүнүн эли бар. Анын өзүнүн атасы бар, чоң атасы бар депчи. Мына баягы ала кушту атынан айтып чакыр. Сөздү атасаң куту сүйүнөт. Атын атасаң куту сүйүнөт дегендей, мына кыргыз, мына агай айтып өтпөдү. Кыргыз кичинеке көзүнгө көрүнгөн бөлүкчөлөрдөн баштап чоң нерсеге чейин баарын ат коюп чыккан. Ошол эле кулун дейбиз, кулун дейбиз, жабагы дейбиз, тайбыз дейбиз деп караңызчы. Аны мына ошол эле бүркүт, ошол эле кустардын жашына чейин курт, кумурска, эмне деген нерселердин бардыгына тең жөнүнөн ат коюп чыккан. Мына ушул нерселерден кыргыз өтө аяр мамиле кылгандыгы көрүнүп турат. Туура айтасыз. Негизи кыргыз акылман эле экенбиз да. Мен ушунчалык кубанам. Жана биз жети ата деп коюп атпайбызбы? Мына сөзгө аралашып жети ата деп. Эми ар кайсы региондо ар кандай айтат? Ата, чоң ата, баба, жото, жете, кубарың, тегиң депчи баягы кээде баягы сурап калат да. Кийин ойлоном да. Таанышып калганда айтат: "Сен ата тегиң ким?" депчи. Эми түшүнбөйм ишиге. Сен атаңдан тегиңе чейин сурап атат да. Бул 7-нчи атаң тегиң. Говорит, ата бабаң ким? Атаңдын кубары деп урушуп калат. Ушунун баары аталыктын аттары өзүң айткандай. Кыргыздын акылмандын карабайсыңбы? Мен кубарыңды сурап атасың, 5-нчи атам. Мен 5-нчи атамдын атын айтам. Бирок өзү билбейт эмнесин сурап атканынчы. Атаңдын кубары деп урушуп атат. Ал 5-нчи атамдын атын кубу чокузу деп дейт. Бул баары аталыктын аталышы. Мен 5-нчи атамды сурап атат да. Болчу. Бирок өзү эмнени айтканын билбейт. Ушундай бир аксакалдар чындыгын айтыш керек, эми баары эмес. Кээ бир аксакалдар айтып атпайбы? Азыр ушул бир каада салтка байланыштырып балдарды отурбачы болар. Акылына сат айтып коюлса, биз шашып атабыз, мен деп кетип калат дейт. Мына мен кыдырып жүрүп сурайм да, биздин максат эмне? Элди бириктирип, биздин каада салтыбызды бул биздин жашоо кодексибиз. Балдар ошону түшүнүшкөсү, туруп кетип атпайбы, мен деп дейт. Анан кантип мен айтам, мына биз кезегинде атабыз алып келген нерсенин кезегинде биз сабырдуулук кылып жүрүп, мунун баары кайдыгерликти алып келди да. Өтө эле сабырдуулук, кайдыгерликти алып келет. Убагында айтпай калдың, кетип калды. Биз ошону алдырып жибердик да. Ошон үчүн замандашта бүгүн ушинтип бул жигит Октябрь этнограф, тарыхчы этнограф чакырып, Апилмал Жунакчага чакырып, ушул негизи каада салттын баркын наркында биз көтөрүп коелу. Ушуну бир ала жүрөлүчү деген гана ниетте кайталап жатабыз да. Сизге уланта берсин. Бул Европада болуп калганда бир аксакал менен жолуп калдым да, карая киши менен. Аны ошол сурап калды. Бул силерде дыйкан ыры деген бар экен. Анан кийин ырым ыры болот экен. Ошону билесизби деп. Анан мен билем, окугам дедим. Анан ошентсем, ошол чынбы дейт да. Анан чын дедим. Чын десем, анда силер улуу эл экенсиңер дейт да. Эмнеге десем, бизде биринчи мага, анан сага деген эле бар дейт. Силерде дейт, карачы мына септим уштап, жылуу жерден конуштап, бул жетим жесирге, мунусу карып мискинге, бул коч ачарыкка, мунусу алыстаага, булар курт кумурскага, бул сурамчыга, бул тилемчиге, бул учуп жүргөн куштарга, бул жортуп жүргөн коёнго, калгандары сизге, бизге, мага. Анан ошо кыргыздар көрбөйсүңбү? Баардыгына берип туруп, анан эң акырында Кудай мага бер деп атат да. Мына бул деген чоң философия да, кыргыздын философиясы. Мен жана Октябрь айтып кетти, жанагы региондук деп, жана биз баш тартуу, тамак тартуу деп атпайбыз. Бул да чоң роль ойнойт да. Мына бизде аңыздай болуп калып калбадыбы? Илгери элдер бири-бирин барганда эмне сыйлады, эмне берди деп сурайт го. Анан бир аксакалды биринчи конокко чакырган экен. Ал киши карып калып,
балам менин ордума сен калдың. Атанын аты менен орду балага калат. Сен эми менин ордумда сен бар. Анан баласы барган экен. Анан баласы кубанып келет дейт. Атасы сурайт: балам, менин ордума бардың. Эмне деп сүйлөдү? Ата мен абдан жакшы тартты, баш тартты маған дейт. Балам, баш демей кылдым. Баш демей кылмадым ата дейт. Кулагын кесип өзүмө калтырып, баягы кестин кескилеп баарына бердим дейт. Ай азамат, жакшы. Анан дейт. Анан бир көзүн чыгарып туруп, анан өзүм жакын көргөн кишиме көздөшүп жүрөлү деп бердим. Балам, мен сага ыраазымын, өзүм баргандай болдум деген экен. Киши өзү барбаса дагы баланын ошо каада салт сактап, баягы кыргыз элинин баягы салтын улап, жанагыдай жакшылап бүтүрүп келген үчүн ата өзү баргандай болуп калган. Карабайсың, биздин адам өзү барбаса дагы ошол салтты сактаган үчүн ата кубанып турганы. Бул өтө чоң мааниде. Мына ушул жанагы устукандан чыгып атпайбы, баштан чыккандагы бир окуяны айтып кетейин. Биз этнографтар элди көп аралайбыз. Анан ошо Кызыл Сулуу кыргыздарга барып калдык. Анан биз этнографтар барып алгандан салтын, алардын аймактык айырмачылыктары бар да, алардын баарын сурап билип албасаң, уят болуп каласың. Анан кантип этнографмын деп айтасың? Келип анан мени элди изилдөөчүмүн деп айтасың. Ага чейин сурап билип алдык да. Анан сурап билип алгандан кийин алар дагы аябай бизге биздей эле, салт санасы деле окшошур. Бирок кичине анча-мынча локалдык өзгөчөлүктөр бар. Анан сөздөн сөз чыгып кетип отуруп, ошо кой союлуп калды. Эми кыргыз эми аябай сыйлаган адамына эми даражасы бар да. Козулук конок, койлук конок, тайлык конок дегендей. Анан эми бизге бир Кыргызстандан келип калгандан кийин деп атам бир кой союп коноктоп калды. Анан сөз менен сөз учурунда айтып калдык да, кандай коноктор келди сиздерге, салтыңарда мына кандай өзгөчөлүктөр бар, этпишкыча сүйлөшүп отуруп калсак ошол киши айтып атат да, улуу адам, эми кечирип коюйн деди. Биз ала толук кыргыздар келгенде эшектин тезегин ала келсе дагы башка нерсеси эмес, ошого ыраазыбыз. Бир арманыбыз Кыргызстанды бир көрүп өлсөк, арманыбыз жок. Эки дүйнөдө арманыбыз жок деди. Анан силерден чоң адамдар келет, кызматкер адамдар келет дейт. Ушул жаман жери айтып коеюн энем деди. Бир сурап алышпайт дейт, же билишпейт дейт. Биздин салтыбызды сыйлабай тепселеп кеткен учурлар көп болду деп калды. Анан бага кылган алар кылса, уялганы биз болуп отурдук. Не кылды эле аксакал, айта жүрүңүз, мен барган жерин айта жүрөйүн десем, бизди баш тартканда башты бузуунун да эрежеси бар бизде деп. Кулагын өзүңө кесип алгандан кийин, тарабын өзүңө келип алгандан кийин башты элди каратып, так маңдайынан тилип, оң тарабын гана алып, сол тарабын жылаңачтабайсың. Башты жылаңачтаганын сени теңсинбегендигиң, теңсинбегендик, кемсинткениң болуп эсептелет дейт. Анан ошол жерден бул жагынан да ооз тийгизип туруп, башты кайра өзүңө салган табак менен сизге болгон сый урматым ушул деп кайра үйдүн ээсине калды. Топтуура. Бизде эле башты жылаңачтабайт, негизи биз кээ бир чукулап салып. Анан карабайсызбы? Мына ушул билбегендик болуп атат да. Бул деген эми карасаңыз, бул чоң философия. Анан ошол эле жиликте да ошондой. Жиликтин баарын жылаңачтап жеп салып, баягы эч нерсе көрбөгөндөй болуп, баягы кыргызда бир макал бар го, көрбөгөндүн көргөнү курусун деп. Ач калгансып, жут калгансып, ошол баягы ач эл менен ток элдин айырмасы ушундай болуп калат экен да. Ач эл эч качан сөөк мүлжүбөйт экен. Жулуп эле курсагын тугузуп, ал эми ток эли гана ошону бир кырым эт калбагандай кылып, бас жиликти таптаза кылып чыга. Таптаза. Бул нарыктуулуктун белгиси экен да. Мына карасаңыз, мына ушундай нерселердин бардыгы тең бүгүнкү күндө Кызыл Суу кыргыздарда кудум сакталып жүрөт. Мына бүгүн жок болуп кеткен нерсени сиздин эфир аркылуу айткым келип атат. Кыргыз артык дөлөт башты жарат деп, артык дөлөттү аябай жаман көргөн. Мына карасаңыз, кыргыздын ар бир макалы ат башындай алтындан жогору турат. Баасы жок, баркы, наркы жок булардын. Мына артык дөлөт баш жарат дегенди биз бүгүн оңдоп алдык. Артык дөлөт баш жарбайт, атасынан көрө алып келе бер. Кереги барбы? Кыргыз айткан итке темирдин кереги эмне? Кереги жок нерсени керектүү кишиге бер деп. Мына сиз азыр окуп аткан ырдагыдай, мунун мага кереги жок айнанай. Мына сен пайдалан. Муну сен ки. Ашык дөлөт. Мына ошол эле кун терилери. Кун терилери деген жанагы териси баалуу аң терилери. Ошол эле Илбирстен баштап теги Түркүгө чейинки терилер. Ошолордун илинип турушу дагы чоң философиялык мааниге ээ болгон экен. Мына бүгүн биз не десең бул көркөм каражат, байлыгыңды көрсөтүүчү бир буюм катары далиленип калат. Ал эми мына баштапкы мааниси
баштапкы маанисинде түлкүнүн териси илинип турса, бул үйдө бойго жеткен кыз бар. Сөйкө салынган эмес. Кудалана элек. Келсең сүйлөшүүгө даярмын деген ата эненин сыпайы ишараты. Орусча айтканда намек. Карасаңыз. Эми мына могу териси үйлөп атат. Кыргыз бардыгын тең эле айта берген эмес. Айтылган сөздөн айтылбаган сөз күчтүү деп көп сөз коротконду кыргыз аябай жаман көргөн. Жоокер эл азыраак сүйлөгөн. Ошон үчүн сөздөрүн карасаңыздар, бардыгы кыска-кыска. Бар, кет, бас, тур. Кыска-кыска. Бир сөз менен, көз караш менен. Башын чайкап койгондугу, кылая карап койгондугу, көзүнө жаман карап койгондугу дагы бир чоң бир окуяны ойду айткан да. Ал эми Кашкырдын терisi илинип турганы, бул үйдө баатыр жигит бар, абайлап отур. Сүлөсүндүн терисин илингени, бул үйдө ажан тажал беймал келин бар. Ысык тамак ичпейсиң, жылуу жер, таза жерге жатпайсың, кийинки үйгө бар. Дегенге окшогон. Мынакей керек болсо, илинип турган терisi үйлөп атат. Камчынын түшкүнү салаңдатып илинип турганы, бул үйдүн ээси өлүп калган. Жесир аял жашайт. Чоочун эркектин үйдө отурганы уят деген. А бүгүнкү күндө кызматкерлердин бардыгы тең кабинеттерине түшкүнү салаңдатып илип койгон. Элик сап камчыны эркек адам кармаган эмес. Элик деп айтып атпайбы? Өзү эле. Элик бул ургачы, бул аялдар кармай турган саптар да. Кыргыз көбүнчө ошол мүйүздөн жасалган, көбүнчө табылгыдан жасалган. Мунунда дагы чоң салттык нарктуулук бар да. Карасаңыз, кармап жүргөн камчысында дагы салттуулук бар да. Мына ошону ким кармайт? Кандай кармайт? Түшкүнү кандай болуш керек? Мына ушулардын бардыгына тең кээде баягы майда деши мүмкүн. Жок, башталат баары майдадан дегендей, байкып атан майдададым деп Байдылда агабыз айтып кеткендей, ушул нерселердин бардыгы тең кыргызды кыргыз кылып турган да. Мына улуулатып турган. Мына урматтуу замандаштар, бул чындыгында эле майда эмес. Биз көп нерсени унутуп калдык, көп нерсени баа бербейбиз. Азыр мына Октябрь абдан туура айтты. Көбүсү ар бир нерсе ошону өзү карап туруп эле көрүп туруп билип коесуң да. Негизи кыргызда илгери боз үйдө жашаган. Конок келет, барып отурат. Эми бир окуя деп коеюн, азыркы кезде бир жерде отурабыз. Кенеде бир зал болсо 20 киши отурса, тамак ичип бүтүп кеч келип отура беребиз. Атиги кет деп айта албайт. Коногум сен эттебегин, мен кеттебейин дегендей чунчукпайт. Кыргызда илгери бир боз үй болсо, караңгы болсо, башка жата турган жер жок. Кыргызда үй ээси айтчу. Коноктор конокко адасын кылгыла деп. Коноктор конокко адасын кылгыла деген сөз тышка чыгып, жеңилденип, дем алып тургула, жата турган жерди даярдайлы, столдун баарын алып, төшөк салалы деген сөз да. Туура. Мен тамашалап коем, жигит конокко адасын кылгыла деп айтпайсың деп. Ал эмне деген сөз дейт. Антип берсем күлүп, конокко адасын кылгыла деп атпайт. Эми кечке отура беребиз депчи. Биз эмне үчүн кээ бир сөздөрдү биз унутуп калдык да. Мисалы үчүн бизде кыргыздын ар бир каада салты, үрп адат, ырым-жырымы бир мааниге тете да. Мисалы үчүн биз айтып атпайбыз, кыргызда айтат. Ай өлсө доңуз копсун дейт. Билесиң да. Суротулат. Ай эмне үчүн өлсө доңуз копсун? Жакшы адам өлсө, ал дүйнөдөн өзүнүн элеси менен чыгат экен. А эгерде ал начар адам өлсө, ал жана кытырат доңуздар чыгып атпайбы? Өлсө доңуз копсун деген ошол доңуз болуп чыгат экен да. Кыргызда айтып жүрбөйбү? Туугандар катар менен өлүп атса, жана биринчи өлгөн киши кепинин жептир, ачкыла деп. Туугандар жакын өлүп атканы. Анан баягы кыргыздар илгери, билесиңер да, кийин жолотпой кишилерди каратып коюп, анан мөзөнү ачып, баягы адамдын этинен шылына баштаганда баягы баш шылт дешет да. Кепинде бир аз ооз тиштеп калат да. Анан ошону кепинди тартып туруп, баштын астындагы топуракты алып, башты ылдый кылып турган баягы казык кагып койчу да. Аз болсо колпу салып атпайбы? Туура. Мына ушунун ар биринин өзүнүн бир аныктамасы бар да. Ошону туура түшүндүрүп кой деп. Жана өзүң айтканың абдан туура сөз болду да. Мына Октябрь биз ырым-жырымга токтойлу. Ар бир ырым-жырымдын өзүнүн мааниси бар, өзүнүн аныктамасы бар да. Бирок кээ бир жерде биз көнүп калганбыз да. Түн ичинде гүл төкпө жаман болот. Шыпырынды менен гүлдү бир төксөң өлүм менен той бир келет. Эшик теппе жаман болот. Ай, Босогону кулаштаба. Кулаштаба жаман болот. Жаман болот экен деп калабыз да. Жокса айтып атпайбы, тиги баш кийимиңди тегеретпей жаман болот. Ошол кезекте эле алдыңа мышык өтсө, баш кийимиңди тегеретип кой дейт. Эмне үчүн жаман болот? Жаман болот деп көнүп калган. Сонун бир аныктамасын айтып берсең. Рахмат, өтө сонун суроо болду да. Себеп дегенде мына бүгүнкү күндө бардыгыбыз эле көп китеп окуп кетип, ошол акылдан азап болуп,
айнып кеткен учурларыбыз да көп болуп атпайбы? Ошол эле биздин ырым-жырымдарыбызды такыр түркөйлүккө алып барып такап коюп аткан. Биз ошол мисалы эгерде шыпыргыны тетиңде жөлөп койсо, туура эч нерсе болбойт. Бирок ана кирген киши тебип алышы мүмкүн. Тебип алса ал чаңдайт. Чаңдаса чыгданда тамак ашка түшөт. Тамак ашка түшкөндөн кийин ана адам жеп алып эмне болот? Ооруга чалдыгат. Тырмакты алса эмне болот? Кичинекей бала жеп алат. Же болбосо аны чоңго тамак аралашып кетип калат. Мына ушуга окшогон нерселердин бардыгында кыргыз анын баарын көп сүйлөп отурбай жаман болот деген менен түшүндүрүп койгон. А эгерде андан нары талкуулап отурган болсоңуз, адеп жатат. Ошол конок келсе, сиз шыпырынып отурсаңыз, эланайын каргайт, шыпырынып кал деп. Карасаң депчи, аны шыпырылганда чаңдайт. Келген адамга аябай терс таасир кылат. Карабайсызбы? Мунун артында бүт бардыгында маданияттын эң жогорку белгиси жатат бул жерде. Ошол тырмактын албаганы, сиз айтып аткандай гүлдөбөгө зара кылба. Ал эмне үчүн гүлдөбөгө зара кылба дейт? Себеп дегенде, мына ал жерде жаман күчтөр, жин шайтандар уялайт. Сен ошолорго тийишип алба деп атат. Кир сууну көчөгө чачпа дейт. Агып аткан сууга түшпө дейт. А эмнеге? Анда адеп, сенден кийин дагы кийинки эл бар. Сен жаман киреңди жууа. Биз тетиринче азыр карабайсызбы? Ушул нерселерди аябай чоң адап. Мына маданият жатканда. Мына бүгүн тилекке каршы технологиянын жетишкен заманында биз өзүбүз акылга аштык эле 1 эмес 5 диплом көтөрүп жүргөн адамдар мына ушул жөнөкөй нерселерди билбей атабыз да. Жана конок кадазы деп жакшы айтпадыңызбы? Мен кошумчалай кетейинчи. Камчы, колунда жүргөн камчы, коноктун же болбосо келаткан коноктун да түрү бар да. Коноктун дагы 12 түрү бар. Ошол коноктун кандай акыбалда келатканын камчысы эле билгизип коюптур. Карасаңыз. Эгер камчыны дейт, эрдин кашына калтырып келсе дейт, курсагым ачты, атым эс алсын, шашылышпын деген белги. Демек үйдүн ээси шамшым өтө коюш керек. Курдак жаса, тамактын эрте жасай турган тамакты жасай калыш керек. А эгерде камчыны өтүгүнүн кончуна алып кирсе, конок кадазын көр, үйдүн ээси, мен түнөйм деген белги болуп атат да. Карабайсызбы? Камчыны сүйрөп келсе, кыргыз айтмайынча кол салбайт да. Даярданай, мен чабышкана келдим. Камчыны мойнуна салып келсе, кечирим сурап келгендиги. Карасаңыз, камчыны бүктөп келсе, өкүм же кабар угусканы келди. Камчыны колтугуна кыстарып жүрсө, мен жок издеп жүрөм, мал издеп жүрөм. Чоочуба, үйдүн ээси. Себеп деген адам эки адам жаңы жолукканда, азыркы психологиянын тили менен айтканда агрессия биринчи ойгонот. Мага коркунуч алып келбейби? Душман эмеспи, жоо эмеспи деген адамда агрессия ойгонот биринчи. Ошон үчүн ошол үйдүн ээсиндагы бала чакасындагы коркунучка салбайын деп, камчыны салып, мен жок издеп жүрөм. Мал жоготуп менен жок издеп жүрөм деген мына белги. Карасаңыз, мына ушул эле нерсе кандай нерселерди айтып атат да. Мына ошол ырым-жырым дагы мына ушул биз андай кылбашыбыз керек. Ырым-жырым ал эч нерсе кылган жок. Мисалы, ошол көз тийгенде, назар тийген дагычы, ошол адамдын терс энергетикасы көз аркылуу кетет. Ошол кыздарды тарбиялап атпы? Кызга 40 үйдөн тыйуу деген жалаң эле кызга айтылган эмес. Улуу кичүүнүн бардыгына айтылган нерсе. Бирок ошо кызга көбүрөөк айтылган. Чочун адамды көзүнө тике караба. Карасаңыз, көзгө тике карашпа. Карасаң, эмне тиктешесиң? Деп бул кыргыз ошону айтып атып, бул адепке чакырып атат. Тарбияга чакырып атат. Кыргыздын тарбиясы. Мына бүгүнкү күндө алдыгы өсүп кеткен, жетип кеткен батыштын маданиятында буларды айта албайсың. Ойлогон нерсеңди айт дейт. А баланы кандай тарбиялан? Баланы башына. Мына ушул ырым-жырымдарда дагы кыргыздын адеби, кыргыздын маданияты жатканын бирден бир белгиси катары карасак болот. Мен бир нерсени айткым келип атат да. Мен батыш менен чыгышты салыштырып айтып атпайм көбүнчө. Бир американец келип калгандан кийин жайлоого алып бардым да. Жалпы жайлоого алып барсам, мага келип сурады, силердин туалетиңер каякта деп. Тетиги чоң ташты көрдүң дедим, ошонун артында туалет бар десем, барып кайра келип тур, жок экен туалет деп. Кийин бир ай өткөндөн кийин барып калдык, анан баягы көчкөнгө даярданып атышат да. Үйдүн тегерегин тазалап, гүлдөрдү көмүп, анан кийин баягы эми билесиңер да, тиги журтту тазалап кетти. Журтту тазалап кетти. Анан ошентсе бир убакта күрөктү алып, тиги баягы таштын ар жагына кетип атпайбы? Анан тиги менен сразу түшүндү да тиги американец. Чоң баягы немени көмгөнү кетип барат. Мен айттым, ошентип барып аякта тазалап көмүп, себеби көчүп атат. Бизде дейт келгенде тазалайбыз дейт үйдүн тегерегин да, мисалы. Силер кайра кетип атканда бул кандай дейт, улуулук дейт да, мына биздин билинбеген эле кандай сонун жактарыбыз бар да. Ошол
именно үйүнө барып атасына айтып берипти да, бул ушундай эле экен, булар вообще кызык экен. Даже тиги биз баягы протокол менен тамактандырчубуз да үйдөн. Анан бир күнү айтып атпайбы суранып, мен силер менен эле тамактансам болобу, кошулуп отуруп, кызык дейт да, жакшы деп. Эң кичинекей кызым бар, анда атам тирүү. Атам барып жетелеп келет да. Анан отуруп, анан оомийинде тамакка колдошуп. Кичинекей бала да тамакка кол тийгизбей күтүп отурат экен, чоң атасын карап. Кандай деген улуулук бизде. Мына карабайсызбы, жана сиз айтып атпайсызбы, журт боюнча айтып атканда, кыргыздын келгендеги журтунан кеткендеги журту таза болгон да. Келген жеринен анан карасаңыз мынтип атат да, ошол мал байланган казыктарды дагы жулуп алып кой дейт. Себеби жер жарыктык дейт. Жерге кылып аткан мамилесин карасаңыз, жер жарыктык колуна тикен киргендей болуп онтоп турат дейт. Деп атат да, анан кайра айтат да, ай жок деп, муну дейт, кийинки жылы чөп өсүп кетет дейт. Муну карабай, сиз түшүндүрүп берип атпайсызбы? Кийинки жылы кайра өзүң зыян тартат экенсиң да. Чөп өсүп кеткенде атың чаап баратып, казыкка чалынып, арка моюн астында калып, же малың өлөт, же өзүң кетесиң. Карабайсызбы? Бул баягы жерге дагы бир мамиле, ошол учурда сен кийинки келаткан учурда дагы коопсуз болуш керек да. Мына бүгүнкү күндө биз азыр мына очок менен коломтонун кемегенин айырмасын билбейбиз да. Карасаңыздар, ойлошубуз мүмкүн, кемеге очок, эмне, бул тамак бышылат туура. Кандай шартта бышылат? Эмне үчүн кемеге? Кемеге бул көмөгө. Ал кемеге ал жерди казылып жасалат да. Ал кетип бараткандан кийин тамагың бышырылган сөз кайры көмүп кетти. Мал зыяндап калбаш керек да. Очок сыртта болот, коломто боз үйдүн ичинде болот. Карасаңыздар, мына ушул сөздү сөзгө койгулап отурсаңыз деле, мына бул жерден жалаң эле кыргызды мындай артта калгандай, мына өзүңүздөр эле мындай таразалап көрүңүздөр да. Кандай маданиятты алып жүргөн эл, мына бүгүн тилекке каршы ушул нерселерди, мына бүгүн бир нерсени айтпасак болбойт, салт менен оюнду билбей, эки тизикин бир чылпырды кармап, кыргыздын өкүлү болуп жүргөн адамдар жогору келип алып, мына кыргыз искусство деп турат. Төө чечмейди салт деп турат. Ай, кыргыз төө чечмейди качан салт деди эле? Төө чечмей бул көпкөндөрдүн оюну. Бул көчмөндөрдүн оюну эмес. Кайсы эл жакшысы, эл мыктысы өзүнүн бир кызын же келинин, жол болсо ошо болуптур жесирин, бир байлыкка алданган. Ким аны алып чыкты деп айтат. Ошон үчүн мына ушул нерселерге бир эксперт болордон мурун, бир ой пикир айтардан мурун ушул нерселерди эске алып коюш керек да. Мына урматтуу бул жерден Октябрь төө чечме жөнүндө айтып кетти. Мына Октябрь эң туура айтты. Бул төө чечме казакта да бар, кыргызда да болгон, бирок бул кыргыздын салты эмес. Бул бай манаптарын чыгарган оюну деген да, оюну да. Көпкөндүк жана булар ашта, тойдо, ошончо бул 1840-жылы жанагы Саяк Курманкожонун күн туусунун Жакшыбайынын келдебегинин бай түгөл медет таткасы болгон. Ошо медет татка 1839-40-жылы каза болду. Ошондо төө чечме аяк жол болду да. Жана билесиңер, төө чечмедин маанисин айтпай эле коеюн, өтө аябай шылдың, бирок ошону алган, төөнүн үстүнө нарыкты, барыкты алган киши орто байып калган экен да, кедейчи. Бирок ошол жылынан баягы токтотушту. Бой болбойт, бул биздин салтка жакпайт деп эл токтоткон. Мына 1840-жылы токтолгон. Анан кайдагы азыркы учурда төө чечмеди кеп салабыз. Бул деле салтка жакпаган иш. Биз кыргыз салттын каадасаттын жакшысын алып келатабыз. Туурабы? Учур өзү эле таштап коет. Баягы кыз кыңшылат, май, ар кандай баягы тешсе менен бара калып отурат да, биз жакшысы алып келет. Бул болсо айтып атпайм, кыргыздын кодекси, жашоо, турмушун көрсөткөн нерсе бизге абдан керек. Агай, мына аябай сонун айттыңыз да, мына сиз өзүңүз аныктама берип койдуңуз мына сөзүңүздөчү. Ошол оюнга салт тыюу салып атат. Ооба. Мына эгерде биз оюндун аныктамасын ала турган болсок, оюн бул адамдар ойлоп тапкан биологиялык муктаждыктарын канааттандыруу. Карабайсызбы? Мына ошол жанагы биологиялык да, мына мисалы азыр жылаңачтанган искусство деп атпайбы? Ал оору, психологиялык оорукчан адамда бул айбанаттык инстинкт да. Ошол жылаңачтануу менен ал кумар алат. Элди аралап басып, кумар алат. Бул ал антикалык доордо пайда болгон. Биз азыр 21-жылында жашап атабыз го. Эмне ошондой ошол болуп тур эми искусство деп кол. Эми ал башка элге таандык да. Ал элдер жок болуп талкаланган. Ал ушунчалык ошол элдер ушунчалык бузулуп кеткендиктен, мына бузулуп кеткендиктен аны жараткан өзү эле талкалап жок кылып койгон.
жер менен жексен кылып койду. Жер менен жексен кылып койду. Мына бүгүнкү күндө дагы биз кычырап турса эле ойлойбуз да, о шумдук эл экен депчи. Мына ошолордун тарыктарын карап кире турган болсок, мына бүгүнкүсүн эле алалычы. Бул жана институт деп коебуз, жана атасы менен кызына, баласы менен энесине керек болсо өлүк менен жыныстык катышууга мамлекет уруксат берип койгон элдер мына бизге маданиятын таңлап атат. Ошолорду алып келип атат. А ошону жөнөкөй адам эмес кишилер алып келип атат да. Мына карабайсызбы? Ааламдаштырууну кимдер баштады? Ааламдаштырууну салт санасын, маданиятын, музыкалык аспаптарын, жоокердик жана кодекс деп атпайлыбы, жоокердик бир белгилерин баарын жоготуп койгон элдер алып келип атат. Мына эркек менен эркектин үйлөнүшү, кыз менен кыздын үйлөнүшү, балдардын укугу деп. Мына ушул нерселердин баарын, мына элементардуу өздөрүнүн жомокторун унутуп койгон. Жомокторун унутуп койгон эл, анан бизге силер ушинтип жашашыңар керек. Кыргыз аял затын эч качан кордогон эмес. Эгер кордосо, кыздын орду төрдү болбойт эле. Төр болбойт эле. Кыздын устуканадагына чейин бар. Карасаңыз, кызды төркүлөтүп коюу деген кыргызда эмне деген салт бар эле? Босоого отурузуп коюп, алды кедей болуп каласың деп, бул дагы мына салт да. Келген кыз, чыккан кыз чийден сырткары. Кыздын кай жерде аралаш керек, кай жерде аралашпаш керек экен деген бардыгын кыргыз салт менен, үрп адат менен аныктап койгон. Бүт бардыгыны тең келиндин келгендеги эсинен кетпейт, кемпирдин өлгөндөгү кемпирди өлгөндө көр деп, мына ар биринин орду так аныкталганда, мына ушул нерселердин бардыгы тең бизде болуп келген. Мен бир нерсени эле чакырат элем, урматтуу замандаштар. Жаңы нерсени ойлоп табуунун кереги жок бул жерде. Эски нерселерди эле эстей турган болсок, мына кыргыз ким эле? Ким болдук? Каяка баратабыз? Мына ушуну эле биз эске сала турган болсок, биз деген жоокер, көчмөн кыргыз элдин урпактарыбыз. Эртеңки күнү биз да ошол ата бабалар менен жолуга турган мезгил келет. Мезгил келет. Адамдын өмүрү кыска. Көз ачып жумганча, мына ашып кетсе 100 жыл жашайсың. Мына ошол бир убакта ааламды басып алып башкарам деген мынакей алтандар өткөн. Бүгүн эмне? Алар эчтемесеси жок. Ал эми кыргызды кыргыз кылып миңдеген жылдар бою. Кыргыз кылып тарыктын сары барактарында калтырбай, кыргыздан кыйын элдер болгон да. Мына биздин эле ата бабаларыбыз, биздин эле мына бүгүнкү күндө кыргызга биздин заманга чейин 10-кылымда пайда болгон эл деп атпайлыбы? Биз мына сактар биздин ата бабаларыбыз, усундар биздин ата бабаларыбыз деп келе турган болсок, мына жаңы чыккан тарыхый маалыматтардын негизинде биз ошолордун ата бабасы биз болуп калдык. Себеби сактардан да улуу, гундардан да улуу, усундардан да улуу мына бүгүнкү күндө тарых булактары, Кытай тарых булактары мына далилдеди да. Ушул нерсебизди эсибизден чыгарбасак деген ойду айткым келет. Таасир аябай жаман экен да. Таасир. Мына ушул таасирдин айынан ушундай ойлонбогон нерсе. Жана мына бүгүнкү кечеүнкү эки адамдын оюн айткым келип атат. Ойлонбой сүйлөгөн адам 10 тобогон ооруга жолугат болуп, кашыктак туткан кадыр баркын чөмүштөп башынан ылдый куюп алып, эми не деп актанарын билбей отуруп калганы буларга ыңгайсыз эле. Аксакал адамдын өзүнүн орду бар да, эненин орду бар. Мына мисалы жана чачты өрүп атпайлыбы? Мына аялдардын унутуп калган, ушул унутуп калыптыр да. Ушул нерселерчи мынакей кеде отуруп чоң энелерибиздин чачпактары болот эле. Чачпактарына колунан келгени алтын, колунан келбегени күмүш кылып, ушул жана колунан такыр келбегени ачкычтарына чейин тагып, Орус империясынан калган тыйындарды таккан эле да. Ошол кемпирлердин дагы чачын өрүлгөнү дагы ошол маанилүү болгон. Ошол канча бала төрөсө, ошол баласына жараша чачын өргөн экен энелерибиздин мына нарыктуулугун карасаңыз. Ошол кемпирдин канча баласы бар экен, очар, бачар экендигин мына өрүлгөн чачынан да билген да кемпирлер. Урматтуу замандаштар, Октябрь айтып отурат, кыргызда айтат эмеспи? Жакшы болчу баланын атасы жаман болсо да төрүсүнөн сый табат. Жаман болчу баланын атасы жакшы болсо төбөсүнөн ит кабат дейт. Бизде моминтип баягы биздин ушул када салтыбызды билбей, ушундай бир жогорку деңгээлге жетип алып, анан ар кандай сүйлөгөн адамдар бизди жийиркентет да, чындыгында элечи. Биз өзүбүздүн даяр када салтыбызды колдоп кете албай, башка бир чизилгөнүн бир жагымсыз нерсесин алганыбыз өтө өкүнүчтүү. Кыргызда айтат го, кары карыса дагы касиетке жетпей калса жаман дейт. Ошондой болуп атат да. Биз кээ бир карылар улуу сөздү айтпай, жана саясат сүйлөшөбүз да. Баарыбыз саясатчы болуп кеттик. Улуу сөз сүйлөшкөн кишилер көпчүлүгү аз да. Биз ошон үчүн
Биз азыркы учурда биз өзүбүздүн баягы баалуулукту жоготуп койдук. Айта албайбыз, биз уялабыз, азыр укса жаман айтат. Турмуш өзгөрүп калды дейбиз. Биз турмуш канчалык өзгөрүү менен кыргыз бойдон каршы айтып атпайбыз, заман өзгөрдү, заман. Жок, заман өзгөргөн жок. Адам өзгөрдүк. Биз адам өзгөрдүк, заман өзгөргөн жок. Заман ошол эле. Заман ошол эле. Күн чыгып атат, ооба, келип атат дегендей эле да. Биз ошол ушуну айта жүрүшүбүз керек. Бир ооз айтып коюшубуз керек. Кийин айтпасын ушулар айтпады деп. Бул динде бир жакшы сөз бар. Бала каза болгондо, жактан сурак алганда айткан экен, эмне үчүн намаз окуйсуң? Дөнүн кыйноого салган дейт. Ана бала эле айтты дейт. Ата, сен мага айттың беле? Намаз оку, Куран оку деп айттың беле? Мен айтсаң жок деп айттым беле сага? Сен айтпаганың үчүн мен кыйналып атпайбымбы деген экен да. Эми ушул сөздүн мааниси өтө чоң да, мисалы үчүн. Биз азыр жаштарга айтып коюш керек. Биз деле жаш элек. Баягы айтат, жаш карыса да жан карабайт дейт. Биз эми баягы улуу эле болуп калдык, баягы жаңын жаштай эле сезебиз да өзүбүздү. Айтып коелу. Бир жер ошону айткан сайын сөөгө тиешели, саган тиешелик. Рахмат. Ушуну жайылтып, эл кыдырып айтып жүргөнүң. Бул так илим да. Эл муну билип койсо, бир акылына келер. Кыргыз деген адам муну түшүнөт. Манас эпосун коргогондо, сүйлөгөндө ошо Муктар Азуктун бир айткан сөзү бар дейт. Карыялардан уктум да ошо. Кандай бактылуу элсиңер дептир да. Силерде даяр энциклопедия бар деп. Манас деген. Анда бүт баары бар да. Тарбия, конок күтүү, аш тойду өткөрүү, кыз узатуу, кайра келин алуу, ушунун бүт баардыгы бар да. Ошо бактылуу элсиңер дептир. Силерге даяр дептир энциклопедия. Анысы кандай биз эгерде Манасты эле толук окусак, анда бугим айткандай баардыгы камчыны алып, кимди жибериш керекти. Тиги бала сагында айтып, Манаста бүт баары бар да. Тазбайматты жиберди, ал баарын талкалап келет деп кандай айткан. Ажыбайды жиберди, ал сөз чечен айтканын бүт жасатып келет. Ушунун баары биздин салт сана, элибиз бактылуу эл, бирок ошону биз күтө албай атпайлыбы? Илгери бу студент кезде да бир строй отрядтары, курулуш отрядтары деген чыкпады эле. Ошондо Москвадан бир 17 студент биздин айылга келип калыптыр да. Анан келип, тог жакта чубалгы тартат экен да, электрический чубалгы. Анан келип биздин үйгө келип, анан кийин сүт саткыла, сүт алалы дедилек, бизге сүт керек болот. Анан апам сүт бага сагынан 2 литр, 3 литрден бере берет экен да күндө. Анан баягы жыйынтыктаганда келишиптир да. Анан эми ушул баягы сүттүн акчасы ушундай десе, атам ал убакта билесиңер, илгери сүт сатчы эмес, ак сатчы эмес, ушундай жок, андай эмес, анан кийин берип коюптур. Анан алар 17си баары чогулуп келиптир. Мен да бияктан студентмин, мен да барып калдым. Анан жүргүлө, сазга барабыз. Түлөө берип аттыр да. Анан барып саздан түлөө болду, бүт айыл чогулуп, түлөө жеп, анан тиги бүткөндөн кийин жана командир отряды барып казан башындагы келиндерге айттыр да. Канча төлөйбүз, биз мынча табак жедик деп тиги. Алар айтты, жок, бул түлөө. Бул баары төлөнгөн, бул ушундай десе, тигилер келип мени таң калып сурап атпайбы, кандайча ушундай деп. Анан ошо бүт Союздан келгендер дилар, баары таң калып, ой, кыргыз деген ушундай эл болот экен, сүттү бекер берет экен, мындай тамакты да берет экен деп ушинтип атышпайбы. Бирок ошол канча аларга чоң сабак болуп калды. Алар бүт Союзга айтып барышты да ошону. Анан кийин Бишкекке келишип, анан мени издеп так ошо эми анан болбой барып баягы сүттүн акчасына мага бир костюм алып беришти да. Туура түшүнүңүз дегендей кылып. Анан кийин ошондо силердеги жашоо деген мындай бир кызык жашоо экен деп таң калып атышат да. Бирин-бири кел, үйгө кир, жол болсо, алар келсе деле студенттер деп баягы ата апамдарды эметип сыйлап койсо керек да. Мына ушунун баары эле биз башка элдерге ушунун баарын көрсөтүшүбүз керек да, башка элдердин жаман жактарын үйрөнбөй. Туурабы? Ошолдо азыр мынакей тилекке каршы мээсинде башында жол болсо, башында бир диплому бар, билими бар. Башында билим бар, көкүрөк көөдөнү көң болуп калган адамдар топтордо чыгып атпайбы? Мен эми көпчүлүккө көз сүртпө дейт. Көпчүлүктү айтпайбыз. Мына ошол кыргыздан айланайын, жаш болсом дагы айланайын деп сүйлөйм. Себеп дегенде кыргыз бар үчүн мына биз жолубузду татыктуу улайбыз да. Кыргыздын кээде айткым келет, кыргыздын жери дагы, суусу дагы, көлү дагы башкасы ыйык эмес. Кыргыздын эли ыйык. Ошол нерсе, ыйык нерселерге баардыгына мына кыргыз ээ болуп турат.
Кыргыз болбосо кыргыздын жерине, суусуна, көлүнө көз арткандар канчалап саналып атат. Мына ошолордун камчысы болуп чабылбай, чабылбашыбыз керек. Мына Манас жөнүндө сөз козгоп калдыңыз. Манастан кийин Алыптар чыккан. Ошол эле жар Манас күйөө баласы Манастан бир нече эсе чоң болгон. Кече күнүн Алып тоогунду адамдар өткөн. 5 метрге жакын болуп. Бирок Манас кылган ишти башкалар кыла алган эмес. Манас элди уккан. Манас кыргыз элинин салтын сактаган. Манас кыргыз элинин ураанын, кыргыз элинин намысын бийик туткан. Кыргызды улаткан. Мына кыргыз кайра ошонун өзүн кайра жооп беретинде. Мына кыргыз Манастын өзүн сактап келет. Сактап келет да. Манасты өзгөчөлөнткөн ушул. Мына кээде биз баягы мен Манасмын деп эле дардайып отура берген эмес. Манас керек болсо тилди уккан. Салтты бузуп койгондугу үчүн. Керек болсо Бакай Кошой атабыз Манастан тил угуп атат. Атты берем дегиче нам карасаңыз маникерди талашып аткандачы. Мына бул жерде кээде улуу адамдар дагы адашат да. Мына мисалы акыл категориясына келгенде дагы муну бөлүшүбүз керек. Биз бир адамды мактагыбыз келсе, даанышман кемеңгер көсөм, акылманда бир адамга берип коебуз. Жок, булардын баарынын категориясы бар. Деңгээлдери бар. Анан ошого карап туруп анан беребиз. Көсөм адам кандай адамдар болот? Кемеңгер адамдар деп кимдерди айтабыз? Даанышмандын кыргызда макал бар. Даанышмандын тең түшү көп болот, теңи жок болот депчи. Карасаңыз, эми бул бир доор бир деле жаратат экен да. Жетекенин бардыгы тең даанышман эмес. Жетекенин бирөө. Себеби мына макал далилдеп атат. Даанышман бирөө эле. Мына ошол сыяктуу даанышман адамдарыбыз келип, мына ушул нерселерди улам эскертип, мына көсөм адамдар көбүрөөк болсо, 1000ден көсөм туулат, 100ден акылман туулат деген кыргыздын даанышман сөзү бар. Карасаңыз, кыргыз ошол көсөм адам, көсөм эмне кылат? Унуткан нерсени улам көсөдөй болуп көсөп, ал сакалына карата айтылган эмес. Эгер көсөбөсөң от күйбөйт, быкшып тура берет, түтөт. Үйдү дагы түтөтөт. Жылытпайт дагы, тамагыңды да бышыртпайт. Канчалык көсөсөң, аба киргизсең, ошол сыяктуу унутулуп калган кыргыздын салт саналарын, үрп адаттарын көсөм адамдар, мына ушундай берүүлөр, мына көсөп, ушундай турбайбы деп. Мына бүгүнкү күндө аксакалдын жашын карап, аксакал эмес, устуканаларлар көп. Бата сурасаңыз, тост айтат. Эң туура айттың. Ушул менде суроо болсо да. Мына бул салтта дагы бата берүү деген өзгөчө маани маңыздуу нерсе. Эң чоң бул. Батаны жалгыз эле жаштар сурабайт. Батаны жок аттанып аткан баатыр сурайт. Көй кашка баатыр сурайт. Баатырды аксакал сурайт. Тетиге ажылыкка бараткан, жолсо башка бир жол тартып бараткан адам сурайт. Мискин карыптын баары сурайт. Батага баары адам муктаж. Анан ошол батанын да түрү болот эмеспи? Анан ошого жараша бата бербей эле анан биз каалоо тилек айтып, тосттун деңгээлине жүрүп коюп, бата деген кыска болот, нуска болот. Тилегиң аткарсын Омин. Батаны ким берет? Ал дагы маанилүү. Жашап койгон эле, ашап койгон эле кишини чакырып туруп бата бер. Ал сумсага айтылган нерсе. Сумсага айтылган нерсе. Мына ошол ислам дини менен кыргыздын салтынын журулушканы мына ушул жерде. Журулушкан ушул жерде. Эч бири-бирине бири карама-каршы келбейт. Ошол батаны берсе дагы сага ниети тилеги таза адам, ата энең. Мына ушул. Мына ушунда улам айткыңыз келет, бул жанагы мен үчүн кыргыз идеал. Туура. Мына мен үчүн. Кыргыз мен үчүн идеал. Кыргыздын жашоосу мындан ашык эмес, туура баягы боз үйдө жашайын деген нерсе жок. Ошо ким экендигибизди өзүбүздү танбай, чамбай, жакшы нерселерибизди кайра калыбына келтирип алсак, биз Кудай буйрса да кыямат кайынга чейин кыргыздын укум-тукум үзүлбөй татыктуу жолун улайт деген чоң ишеним бар. Жакшы. Актер жакшы сөз айттың. Менде суроом ушул болчу. Кийинки кезекте бата десе тост сүйлөгөндөй эле сүйлөп калып атабыз. Бата менен каалоо деп кое элечи, мисалы үчүн тост деп айтпай, каалоо. Каалоо айтса, ошол каалоо менен бата. Бата сурасаң каалоо айтат да мындай. Анан кээде ойлойсуң, ушул кишилер ушунун айырмасын билбей. Биз ушуну унутуп калдык. Бул баягы сомдоп дегенде сактап, бартап сүйлөгөн киши жок. Барлыгы баягы кыска нуска сүйлөгөн. Мына чеченди айтып атпайсыңбы, биз ар кимди кемеңгер даанышман деп. Чеченди үчкө бөлөт. Акыл чечен, кургак чечен, тил чечен деп. Көп сүйлөйт мааниси жок. Кургак чечен дейт.
ешкім ұқпайды. Ақыл шешен дейді, өзің айттың қысқа нұсқа, талашып көр, талаша албайсың. Тіл шешен, ырдай білген, сөйлей білген, елді тарта білген адамды тіл шешен деген. Шоны абдан ел сыйлаған да. Мына дұшман қырғызды басып келгенде, бірінші бұлын емнесін жоғалтуды мақсат қылған. Ел башқарған, ел біліп, елге насат айтқан адамдарды санжырақшылардың түбін көзі тазалады. Ошоларды жоқ қылса, бұлар маңқұрт қатары кетіп қалады. Дегендейші, ошон үчүн кыргыз эл биринчи очоодо ушундай кишилерди катканда. Катып сактаганда кийинкиге калтыргыла. Сандыкка салган деген бекерден айтылган. Санжырачы, манасчы, залкал дастанчылардын баарын катышканда, мына көрдүңөрбү? Жана кыргыздар бекер айтпайт. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет дейт. Мына өзүң кыдырып жүрүп баргы ар кайсы элдин эмесин таанышып атпайсыңбы? Бул абдан жакшы айта жүрүш керек. Биз уялбай эле муну айтып коюшубуз керек да, абдан жакшы. Кыргыздар могу жанагы өнөр алды кызыл тил деп атпайбы? Бу жана сен үчүнчү сөзүң жана тил чечен деген да. Бул азыр жана көп эле алып барчу болуп кетпеди. Тамада болбосо грузиндердин тамадасына өтүп кетти го бизге. Илгери болсо, мисалы үчүн жана бата боюнча айтайын. Бир киши бата берген мынтип койду да, балдарың аттан түшпөсүн, казаның оттон түшпөсүн деп койду. Эки эле сүйлөм. Ушундай бата берип коет да. Болбосо кулагыңан шыбыр кетпесин, эшигиң алдынан дүүр кетпесин дейт. Элге келип турсун деген сөз. Болбосо кулагыңа бирөөлөр келип сүйлөшүп турсун деген. Мына ушул жагы бар да. Анан эми башка улуттар бизге көп жагынан таң калат. Бизди көрүп алып, ой, силер ушундай кыйын эл экенсиңер, улуу эл экенсиңер. Биз өзүбүздү баалабай жатпайлыбы? Анан жанагы тиги бир неме болгон, кызык болгон. Чоң бүйрөнү өткөрүп аткан киши азыркы тос деп сүйлөп алган да ошол жерде. Ансаганда биз ошого өтүп кетпедикпи? Анан кийин азыр эле жанагы бул ким айтып кетти го, жанагы көчмөндөрдүн эмес, көпкөндөрдүн немеси оюндары болуп кетти деп. Анан ушундай эске алсак, анан жанагы көсөм деген да туура экен да, көсөв деген сөздөн. Көсөп туруш керек, значит, айтып туруш керек экен да. Ушуну биз балдарыбызга, жаштарга жеткиришибиз керек. Келечек ошолордуку да. Биз келечек болочокту болжоо үчүн өткөнүңө кара деген бар, казактардын бир сөзү бар. Ансагандай өткөндү карап, туура белгиледи ким? Октябрь. Ошо 20-жылдан 65-70 жылдарга чейин чын эле абдан өнүккөнбүз. Ушул именно гуманитарный жактан да. Эми ошону биздин азыркы балдарга жеткиришибиз керек. Бата боюнча жакшы маселе көтөрүлүп калбадыбы? Кыргыз ошол бата берүүнүн дагы бүт деген түрлөрүн, колго сугуйганда өзүнчө бата, келинге өзүнчө бата, үйлөнүп аткан жигитке өзүнчө бата, союлуп аткан малга өзүнчө бата, коюна өзүнчө, эчкисине өзүнчө, ай туягына өзүнчө баталарды бергенде карабайсызбы? Бул жалынмак бизден болсун, жалганмак өзүңдөн болсун деп жаратканга сыйынып атат да, жаратканга сыйынып алып, сенде айып жок, бизде азык жок деген окшогон сөздөрдүн баары айтылып атат да. Мына сиз жана бир берүүңүздү бир окуялар менен айтып бир жакшы бир шөкөттүп атпайсызбы? Мен да бир нерсени айта кетейин. Колго сугуйганда бата. Кичинекей бала тест тиер кезинде каза болуп калат экен. Чарчабайт, каза болуп калат да. 12-13кө чыгып калган учурда балакатка жеткен учурда каза болуп калат экен. Анан Кудайга үнү жете, мындай үнүнө Кудай жете бир ыйлайт экен. Айланан жараткан Алла Таала. Берген жашың 12 жаш. Мен өмүрдү бир көрө албай калдым. Дагы бир мүмкүнчүлүк жашап көрөйүн деп ушинтип Кудайга үнү жете муңдай берди, зарлай бергенде анан периштелер келет экен. Алла Тааладан буйрук келди, болуп тур сага экинчи өмүр бериле турган болду. Мына баланча күнү той болот. Баланча күнү тойгондо бүт эмеге элге колуна суу куюп чыгасың. Эгерде бирөө жарымы сенин кол суу куюп атканда, "Яйла анайым балам, өмүрүң суудай узун болсун" деп бата берсе, сен өмүрүң узун болот дейт. Бала дейт, ушунча канча адамга кол суу куйду дейт. Бардыгы тең бир оозун кыбыратып коет, рахмат айланайын, бактылуу болот. Ушуга окшогон. Карасаңыз, кээде өзүнүн колго суу куюп аткан балага бир жаман зыкымданып, же битирленип деп, ушу бир жакшы бир тилек айтып койгондон дагы кээде ээринебиз. Мына ушул илгери аксакалдардын бардыгы тең билесиздер, Устукандын аксакалы көтөрүп кетчү эмес эле. Кандай кыргыздын сонун салты бар эле. Мына биз ошондо көрүп калдык. Босогодон шыкалап турсаң, айланан бергечи баланча бала деп, мына моуну деп алып кой. Мендей сары тишча чал боло. Деп ошол өзүнүн ырымда берип коет эле.
Биз мына устакан алып. Азыр анда ошондой барбы? Неберем алып кетем деп шырлы оройсуңдар. Колго суу куюлса рахмат айтканды, алкаганды билбей калдык. Болуптур, батаны жөн коюңуз. Жөнөкөй эле алкап. Кем болбой. Мына кыргыздын бир ким болбо, өмүрлүү бол деген сөзүндө мына кем болбо дегенчи. Кем болбо деген бир эле сөз болгону менен муну философиялык мааниси аябай чоң. Карасаңыз, ошол бактын кем болбосун деп атат да. Карачы. Ден соолугуң 6 саныңан кем болбо деп атат. Тууган тушканыңан кем болбо деп атат. Дос тамырыңан кем болуп калба деп атат. Мунун ичинде көп бир калоо тилек жатат да. Бир кичиник кыргыз сөзгө жарды эмес. Кыргыз ошол менен, ошол сөз менен. Тилек Кыдыр акенин бир эле сөз менен айтып коюп, кем болбо деп койгондо тарынган учурлар болгон да, айланай кем болбо деп. Деп анан ушунун бардыгын тең кайра сөздү чечмеле бергенде анан таң калган айланан кечирим сурайбыз. Алдыңызга чөбүлдү. Мына бул акелердин олиялык булардын даражалары аябай күчтүү болгон да. Олиялык даражалары күчтүү болгон. Көп кеп эле сөздү баягы сөздү сөзгө ургулап эле кооз көркөм сүйлөй бергенден бата аткарылып кетпейт экен. Ал ошол чын ниетинен айтылган нерселер экен да. Ушул нерселерди мен ошо аксакалдарга деле кайрылам. Кээде биз аксакалдар улуу мундун өкүлдөрү жаштар деле күнөөлөрдөн мурун сиз туура айттыңыз жаначы. Аябайчы. Ошолордон мурун биринчи өзүң жасайбызбы ошону? Китеп окуу дээрден мурун өзүбүз окуп атабызбы? Салтты жаса дегенден мурун өзүбүз аткарып атабызбы? Мына ушул нерсе кыйын нерсе да. Мына биз китеп окуп алгандар кээде бул маданиятты билүүчүбүз, бирок алып жүрүүчү эмеспиз. Мына шаардыктар азыр жанагы шаардыктан айлык деп айткандан да коруп калдык. Ушул маселе, мына ушуну билебиз биз, бирок аткарбайбыз. Орусча айтканда элементардуу эле нерсе, үйүнө барган кишини чай ич деп чакырабызбы? Чайды жөн коелу. Наноз ий деп ким айтат? Мына ушул нерселер Кыргыздын карасаңыз сонун салттар бар да. Бак куттуу жерге кур барба, куттуу жерден кур чыкпа деген нерселердин бардыгынан кайда кетип калды? Биз мынакей сиз айтып аткан батыш дүйнөгө эмнеге келдиң? Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсың, жакшы, мал жан, тууган тушкан аманбы, келип отуруп, кичине эки адамдын бир ымаласы. Мына мамиле саясаты жок болуп кетти да. Ушунун бардыгы тең дүйнөгө, ушунун бардыгы тең батектин деңгээлине түшүп кеткендиги үчүн мына ушул нерсе кыргыз майдаланып атат, кыргыз кыйналып атат. Себеби ата өзүнүн ордун билбей калды. Эне өзүнүн ордун билбей калды. Мына ошондун айынан бала дагы өзүнүн ордун билбей калды, кызы дагы. Азыр мен мынакей Саргамыш деген айыл бар. Областында айтпаган, районунда атпаган Кыргызстанда жалгыз айыл бар. Толуктун үстүндөгү кийиктер менен аралаш жашаган эл да. Мына ушул жерде мына бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстандын 60-70 жылдарындагыдай салт бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет да. Бир эле аксакал сүйлөйт. Ал жерде жулунган доолу кыз келиндер жок. Отур деп коет, бүттү, бир аксакал. Мындай. Мына ошол кыргызды аксакалдар чечкен да. Азыр аксакалдан сүйлөтүп атабызбы? Кечирип коюңуздар, мен бул аксакалдан сөз салап сүйлөп атабыз. Ушул сыяктуу нерселердин бардыгы тең, билген адам эле сүйлөсүн болуп эле. Ушул нерселер кыйын акырдалга туш келип калды да. Кыргыздар айтат эмеспи? Мына мен өзүм айтып атам. Эмне үчүн мен өзүм айтып атам? Өзүм ушуну сактаганга аракет кылышым керек да. Азамат эрдин жакшысы азыраак сүйлөп, көп тыңшайт. Аргымак аттын жакшысы азыраак оттоп, көп жушайт болуп. Мынакей биз дагы ошо жаштар менен кошо улуу мундун өкүлдөрү дагы кичине уга жүрсө дегеним да. Уга жүрсө. Батадан, алкагандан кем болгон эмес. Кеңейген. Тарыган жок, көбөйдү да. Ушул нерселерди көбүрөөк айта жүрсөк, улам айта жүрсөк, ал биз кыргызга кылган гана биздин чоң бир ишибиз болот эле да. Былтыр пансионатка барып калдык. Тең туш болабыз. Окумуштуулар, тарыхчылар, улуу кишилер турган экен. Көрө тааныйт мени, көрө тааныбайт экен. Мен учурашып барып кол салып учурашып атсам, эмне маселе бар балам деди. Тамаша, өзүм тамаша көрөмүн. Мен айттым, аксакалдар, улууга колду сунуп, улуу сөздөн угуп, эт жейин дебей, кеп жейин деп келдим. Сөз угайын десем, ошо күлүшүп, апарып отургузуп көп сүйлөп берди да. Бул баягы биз бекер айткан жок мында, жанагы сөз
сөз. Бұл қылыштан құрш, балдан татты. Ушуну биз байлап сүйлөй албай калдык да. Биз сөздөн уруш чыгарып жиберишибиз мүмкүн. Бай айтат го, сөз жакшысы уз, сөз жаманы туз дейт. Жоксо сөз жакшысы ыр, сөз жаманы чыр дейт. Биз ошону биз байлап сүйлөй албай эле, биз кыргызча эле баягы эле сөз кетип калды. Мисалы үчүн илгери мынтип айтып калчу эле аксакалдар. Ай, бирдин айынан чойбай баспайсыңбы деп. Кемне деген сөз? Көрсө бул февраль айы экен да. 28 күн. Мына эртең баягы көк чыгат. Баягы малды жайлап коелу, мал арыктап кетсе, ошо 28 күн көп көрүнөт адамгачы. Ушунча чоюлуп көп көрүнөт. А жана бирдин айынан чоюлбай дедим. Үчүн бирдин айынан мен түшүнүгүм жок. Ошондук ошо февраль айын айткан экен да, 28 күндүчү. А биз 30да келиндерге айтат го, бирдин айынан чоюлбай баспайсыңбы деп, чантык жаман көрүп кетип калат. Сөз мааниси ошол экен да. Мына көп сөздөр биз баягы унутуп калдык да. Биз мисалы үчүн жанагы эле күл азыкты биз унутуп калдык. Күл азык кандай эмнеден жасалат? Биз ошону билбейбиз. Унутуп калдык. Туурабы? Мына ушунун аныктамасын жакшылап бериш керек да. Мисалы үчүн элге түшүнүктүү болот да. Биздин көп баалуулуктарыбыз бар экен. Биз өзүбүз жөнүндө кызыкпайбыз. Мен ошон үчүн биз ушунтип кайрадан чогулуп атканыбыз ошол болуп атат. Сөздүн мааниси боюнча бир сөз айтып кетейинчи мен. Мен чоң атам көп кишилер келер эле да. Анан келгенде, ой, куш келипсиңер деп айтчу да чоң атам. Алар айтат, кушубак болупсуз деп. Анан кийин кетерди, анан кийин айтат, кош келипсиң. Таап алды деп мисалы. Көрсө ал кетип атканда кош келипсиң, эмне маселе менен, эмне жумуш менен келдиң деген сөз экен да. Куш келипсиң деген жакшы келдиңби, жакшы маанайда келдиңби? Анан кушубак болупсуз деген ошо сиз да жакшы маанайда болуңуз деген сөз экен да. Азыр келип туруп мындай немесең деле кош келдиңиз анан деп. Биз жанагы немелер түрктөрдүкүн өтүп кеттик. Алар кош келдиңиз, анан кош кетиңиз деген сөз да. Ушунун баарын туура кабылдаш керек экен да. Анан бизде кош келипсиз ушундай. Ошон үчүн ар бир сөздүн маанисине жараша да колдонушубуз керек. Мына агай, кош менен куш боюнча бүгүнкү күндө талашып атпайлыбы? Ооба, талаш болот. Түштүк диалектизи деген маселеден келип чыккан деп муну түшүнбөгөндөр айтып атат да. Мына сиз туура мисал келтирдиңиз да. Мисалы, карасаңыз, тойго куш канатын салып турду атпайбы? Кош менен куштун кыргыз бирдей эле пайдаланып жүргөн эл, бирок мунун баягы салттык деңгээли бар да, түшүндүрмөсү бар. Себеп дегенде мына карап көрсөңүз, эгер мына атайын тойго ашка чакырылып келет, анан кыргыз ал жерге жалгыз барган эмес. Мына агай Санжырач агай, мына ал тойго даярданып барат. Балбанын алып барат, күрөшкөнгө түшкөнүн, айзага түшкөнүн, тиги неме кылып, ошон үчүн ал ошо коштоп берет. Ошон үчүн кош келиңиздер болот. Ошон үчүн кош келиңиздер деп тосуп алган. Анткени аны чакырылган адамды бийди же башка бир мыктысын, эл мыктысын коштопкон эл болот. Коштоп келиңер. Кош келиңиздер деген. Ал эми куш келиңиздер деген бул кудай конок. Куш качан конуп, качан келет, качан кетерин эч ким билбейт да. Куш келиңиз дейт. Куш келиңиз дейт. Анан жанагы айтып атпайсызбы, келгенде кыргыздын эң жаман салттыкка кирбейт бул. Жана кыргыз келген адамын эмнеге келдиң деп сураган эмес экен. Карабайсызбы? Ал бир жумага чейин айтпай койсо деле ал жүрө берген да. Анан ошол качан келген адам өзү сөзгө даяр болгон учурда анан өзү айткан экен да, карабайсызбы? Же болбосо ушул нерсени аткарбай отурган болсо, ал үй бүлө эмес, уруу айыптөлгөн курултайда. Таласта Станбек деген баатыр болгон. Анан ошонун бош тобурчагы болгон экен, аны казактан тийип келип, одан жөнөкөй арттардан жөн эле секирип кетчү экен. Анан ошого тиги Медетбек баатырдын карындашы болгон экен, Тармал деген. Анан ошого барып жуучуга барат да. Анан барса Дүнөтбай деген казактын баласы да келген экен да, ошо жуучу жиберген экен ошо. Анан эметсе айтыптыр да Медетбек баатыр. Бош тобурчакты, Станбектин бош тобурчагын алып келди, мен берем кызым деп. Дүнөтбайга болсо казактын бир немесин айтат, ошонун карагер жоргосун алып кел дейт экен да. Анан ошондон багы Станбек баатыр да, бош тобурчак бере алат. Анан булам бир аксакалын жиберет экен, барып айта албай кайра келет экен да. Анан 3-чү күнү Станбек ачуусу келип, айтпайсыңар, эмнеге келдиңер дейт экен да. Анан ошондо айтат экен да, ушу бош тобурчагыңызды сурап келдик. Медетбек баатыр бербей атат карындашына. Качан айтты эле десе, 3 күн мурун. Башы жоктор. Эми ушундай айтылат эми, башы жоктор. Намысыңар жок дептир да.
Ал тиги Дөнөтбайдын баласы Карагер жоргону урдаса тап келет. Алдыргыла бу боз тоорчакты, жеткиргиле деп анан боз тоорчакты бердирген экен. Анан барганда берип, 1 саат мурда чай кайнап мурун алып барган экен да. Тармалды алып кеткен. Кийин Медетбек Батыр бир чабышта ошо айткан экен, айланайын боз тоорчак, айланайын боз тоорчак, сен анан тармал карындашым сага ыраазымын деп айткан экен, көрдүңбү кандай. Ошондо иман батыр болсо да көсөмдүгү, намыстуулугу айтыр да, ал казак барып урдап келет Карагер жоргону. Боз тоорчак үчүн 3 күн мурун айтпайсыңар келгенде. Намыс кетпесин. Айткан эмес. Намыс кетпесин. Мына бул жерде сөз болуп кетти, кызып турабыз. Батыр деп атпайбызбы? Менче батырды 5ке бөлгөн. Биринчи адамны шери дейт. Белек Солтонович бөлөт. Шери деп айтат да биринчиси. Бул баягыдай эле жалгыз согушка кирип, жалгыз жүрөт, согушат, же жеңип чыгат, же өлөт, сөздүн кыскасы. Экинчиси жеке батыр дейт. Бу да ууру, баягы малга жалгыз кирет, артынан куугун келсе согушат, Жылкы тийип келет. Жылкы тийип келет. Жанагы аттын жалынан терисинен соруп шор сууну ичип, же өлөт, же калат да. Үчүнчү батыр Айлакер батыр деп коет. Айлакер батыр деген азыркыча айтканда баягы Айлакер деген сөз түшүнөсүңөр. Өзү жалгыз согушка кирип, кайра качып буктурмага кирип, талкалап турганда. Төртүнчүсү Элчиме батыр дейт. Эмне Октябрь батыр болсо, мен артында жүрүп, Октябрь кичине сайып жөкө жеңип алса артында жүргөн мен да батырмын. Элчиме батыр. Чогуу жүргөн. Чогуу жүргөн үчүн мен да батырмын. Анан үчүнчү Айла жок батыр дейт. Манас батыр болсо менин үчүн батыр эмесине барып найза сайып барып найзага илинип калат дейт да. Батырды көрдүм, кыргыздын акылдуулугун. Батырды моментте 5ке бөлгөн. Жанагы аттарды бөлүп атпайбы? 100дөн жүрөмөл, 1000ден тулпар деп, мисалы үчүн, жаталак, тиги улакчы деп аттардын эмеси абдан көп. Мына көбүс кыргыздын ушундан билип койгон. Жанагы биз айтып атпайбызбы? Чымкор деп коебуз атты. Ат сулуу бирөөңдө турат. Базардан алып ашып атам, семирбейт дейт. Чымкорду алып алган да. Ал эч качан семирбейт, ал бир эле деңгээлде турат да. Мына адамдар ошондон билишкен да, бул чымкор. Бул улакчы деп аттардын эмесин билип койгон да. Өзүң айткандай кыргыздын акылдуусун карабайсыңбы? Ар бир атты бөлүп койгон, ал чымкор ат, улакчы ат, ал жүрөмөл депчи. Көрдүңөрбү? Кандай ошондон эле атам билип койгон да. Мына бизде ушунчалык байлык жатат, биз көтөрө албай атпайбызбы? Мына ушул жана гүлүктөр боюнча айтып атканда, мына эмне үчүн жана 70-жылдарда айтып атам, илимдин bir алтын доору болгон экен депчи. 1971-жылы Муканбаевдин, Жээнбай Муканбаев агайдын ушул жазган эмгектерин талкуулап, карап кылып баш болгон. Мына биринчи ошону талкалагандан анан Абрамзонду талкалап, силер кыргыз деген улуу эл экен деп айтасыңар, байыркы эл деп айтасыңар, маданияты күчтүү деп эле айтасыңар деп, ошондой тиги ЦКдан буйрук болуп, мына ошондон башталган экен да. Мына ошол Муканбаев агайдын эмгектерин карап отурсаңыз, Сейит Акматовдун эмгектерин карап отурсаңыз, ошол көп жеринен токтоп бүт талдаган эмес. Мына ошонун аргымак. Эмне үчүн аргымак? Мисалы, гүлүктөр бөлүнөт. Эң жогорусу тулпар, дулдул. Мисалы, дулдул дей беребиз да. Айланып кетейин, дулдул деген качыр. Качыр. Ал чарчабаган, ал качыр да, бээ менен эшектин ортосунан пайда болгон бир макулук жаныбар да. Ал эми ошол тулпар ошол аргымак, аргымак деп атабыз, ошол жүйрүк деп атабыз. Ушунун баардыгынын тең этимологиялык түшүндүрмөлөрү бар да. Аргымакты эмне үчүн аргымак деп атабыз? Жана сиз айтып аткан тоо бурчак, муз бурчак деп бөлүнүп кетип атпайбы? Ошол аргымак деген ыргып чуркагандык үчүн ыргымак. Ыргымак, ыргып чуркаган. Мына ошол мына ушул нерселердин баардыгын тең биз кайра ордуна алып келишибиз керек да. Ушуларга мынакей биз ушул берүүнүн жыйынтыгы берүү менен ушул нерселерди кайра ордуна алып келип, изилденбеген нерселерди, мына тулпардын этимологиясын изилденген эмес эч ким. Мына бүгүнкү күндө мунун маанисинде тул деген жатат. Кыргыздар тул деген көп маанини түшүндүргөн. Тулга бар, тулпар бар. Мисалчы, анан ошол тул деген түшүнүк бар. Эри өлүп тул калды дейт. Анан тулду кыргыздар ошол булгардан жасаган, жыгачтан жасап, кадимгидей кээде 1 жылга чейин аш өткөнгө чейин. Кадимгидей жыгачтан жанагы бадис деп атабызбы, жолсо чучала кылып жасап туруп, ошого кадимгидей чай алдына коюп, ушундай бир мурунку ишенимдер болуп келген да. Ишеним болуп келген да. То есть мында башкача айтканда ушул нерселердин баардыгын тең кайра изилдешибиз керек. Бу токтоп калган нерселерди мен айткым келет да, кайра изилдесек, мына бир гана бир айыбыбыз болуп атпайбы? Биз башкалар алдыга өтүп кетти деп мен кээде өзүмүздүн кыргыз окумуштууларына аяйм да. Аяганым мындай короо
алар жактаганын биз аздыгыбыздан болуп атат да. Аздыгыбыздан. Анан кээ бир учурларда баягы илим эптеп эле жактап кетиш үчүн жеңил темаларга асылып алып, мына ушуга окшогон нерселерибизден калып атат. Ошол жанагы күлүктүн түрлөрүн дагы биз ордуна келтирип коюшубуз керек да. Мына карабайсызбы, мына бүгүнкү күндө тилекке каршы мына биз козгоп аткан када салт. Ошол эле жанагы сепке кетип аткан малдын дагы өзүнүн маңызы бар да. Мына ошол эле жанагы бүгүнкү күндө Тилек Матакебиздин санжырасы талаштуу маселе болуп турабы? Талаштуу маселе болуп кетип турат да. Ошол Борсок бий беле, Бирназар бийби келин алып бараткан, кетип бараткан учурда кыз айтып атат. Чыгданын сура, чыгданын деп. Карасаң, сепке ыраазы болбой, бакыргызда сөз бар го, ичик бергенден ич оройт деп, ал деген илбирс ичик, кашкыр ичиктин баары кетип атат, түлкү ичиктин баары кетип атат. Бирок суратып атат. Апаңдын чыгданын ал депчи. Себеби чыгданда каси бир сыр болуп атат да. Себеби ошол кут кармаган деген түшүнүк жөндөн чыга калган жок да. Муну кээ бир окумуштууларга айтсам күлөт эле. Окоч каяктан жомокту айтып атат депчи. Мына ушуга окшогон нерселер бар. Ал ошол кут кармаган, кут түшкөн үй, кут кандай болуп түшөт, ушул нерселердин баары жөндөн эле бул жомок эмес. Муну чоң конкреттүү, мына бүгүн өзүбүз көрбөй калсак эле, ишенбей койгонго, ата бабаларыбыздан калган нерсеге ишенбей койгонго биздин эч бир негиз жок. Ушул нерселерди дагы, ушул жагдайларды эске ала жүрүшүбүз керек да. Демек, бизде иштей турган нерселер көп бул жерде. Аябай көп. Биз дагы унутпайлы, макал лакаптарга да токтоло кетеличи. Булардын да өтө мааниси чоң. Бекеринен айтылган эмес, ошол макал лакаптарды бир келтирип, ошону түшүндүрмөсүн деп айтып берсеңер. Рахмат. Бул айтпаса болбойт, бул сөзсүз түрдө салтка байланыштуу нерселер. Салт эми кыргыздын табиятына байланыштуу нерсе экен да. Мына ушул кыргыз ошол башка элдерден айырмаланып турганы айкөлдүгү менен айырмаланып турат да. Бул ошол айкөлдүк жалгыз гана биздин Манас атабызга, Манас баатырга таандык эмес. Ошол Манас эл кылган кыргыз болуп сакталып калган элдерге таандык гана сапат болуп өзгөчөлүк болуп гана саналат да. Ала турган болсок, мынакей мисалы кыргызда бир макал бар. Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер дейт. Бир убакта бул түз маанисинде айтылган. Себеп дегенде сен атаңды өлтүргөндөн кийин сени баксын деген, азабыңды тартсын деген сөз. Апаңа ээр болсун деген сөз эмес. Ошол атаң кыла турган кызматты аткарып, мынакей сени чоңойтсун. Карасаңыз, анан ошол эле учурда канга кан деп душмандашып кетпей, кайра ошол менен ал туугандаш деп атат. Себеби уруштун арты жалаң уруш гана жаратып берет. Сөз сөздү тууган сыяктуу урушту гана, жамандыкты гана туудурат. Ал эми кыргыз ушуга караганда мына бүгүнкү күндө кыйыр мааниси. Ал багы таш менен урганды аш менен урду деген кыргыздын бул не деген бул акылман сөздөрү буларчы. Карасаңыз, муну башка элдер мынтип айтпайт. Канга кан дейт. Көтөрүл дейт, чап дейт, так өлүп калып өзүңдүн акыркы мына көкүрөктөгүндө акыркы демиң чыгып кеткенге чейин ошол дейт. Булдан ким зыян болуп атат? Ким зыян тартып атат? Өзү зыян тартып атат. Башка бирөөгө зыян кылып атат да. Мына кыргыздын бул ар бир сөзү бул жөндөн эле чыгып калган нерсе эмес. Бул деген бул толук бир бүтүн бир доорго таандык нерселер болуп келгендиги да. Мына ошол салтта дагы бир салтка байланыштуу нерселер бар да. Мисалы дагы бир макалды чечмелегенге аракет кылып көрөлү. Мисалы айтат да, сыр аяктын сыры кетсе дагы сыны кетпейт дейт. Карасаңыз, мына ошол бул кимге айтылып атат? Бул сыр аякка байланыштуу эмес. Бул ошол аксакалга байланыштуу. Улуу мундун өкүлүнө байланыштуу. Бугагы канчалык убакыт өткөнү менен өзүнүн наркын жоготпой, акылын жоготпой. Мына бир окуя болду, ушундан окуя айта кетпесем болбойт. Чоң Алайга бир экспедицияга чыгып калдык. Ошол жерден 98ге чыккан аксакалды жолуктуруп калдык. Анан биз окумуштар келди, борбордон окумуштар келди десе, баягы өзү акылы тунуган адам экен. 80ге чыгып калган аксакал тур. Сен алым болуп калган сой тур деп бизди кечеки 40ка жаңы чыккан балдарды булардын жолу улук. Булар мазар басып келди, суу кечип келди. Булар өзүнүн ата бабасын, бул өзүнүн санжырасын тарыхын жазам деп жүргөн жок, улуттун тарыхын жазам деп жүрөт. Булардын орду төргө тургузат деп карасаңыз. Жакшы. Кеп ошо жолго караштуу, ошол аксакалдын. Эми куалаганы 80ге чыгып калган аксакалды куалап атат да. Эми алга жаш көрүнүп атат да. Мына ушул нерселер жазылмаса дагы сакталып келгендиги өзү көрүнүп турат да. Анан жанагы дагы бир
ушул жерден токтолум дагы бир токтолуп өтө турган маселе ошол макал лакаптар жөндөн жөн жаралып калган жок. Жана бүгүн жаралган жок. Алар миңдеген жылдар мурун жаралып, анан ошол коомдун, замандын ошол аябай бир тегирмен ташынан өткөн да. Тегирмен ташынан өткөндүктөн мына бул макалга эч бир адам каяш айта албайсың. Кудай өзү кечирсин, Куранга каяш айта албаган сыяктуу кээ бир макалдарга айта албайсың. Карасаңыз, мисалы дейт, энеси мактаган кызды алба дейт. Эл мактаган кызды ал дейт. Буга эмне деп каяш айта аласың? Эшигин көрүп турган, энесин көрүп көргөнүн кылат, көзө түрткөнүн кылат дейт. Көзө түрткөнүн кылат дейт. Карасаңыз, бул макалга ашык. Ал эми кийин чыгарып аткан таанышың болсо таңказың, таанышың жок болсо маңказың деген, бул карасаңыз буга көп деген аргументтер чыгып берет. Айланайын, таанышың деле бүгүн кызматта турат, эртең жок да деп бир акылдуу дагы бир полемика айтып коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн бул макал лакаптар бүгүнкү күндө бир суроо болгон да. Эмне себептен ошондой макал лакаптар жаралбай атат деп. Себеби макал бир жаралып эле эл менен кетип калбайт. Элге ал макал чыккандан кийин мына таанышың болсо таңказың деген сөз улам тегирмендин жаргылчагында айланыш керек. Өтпөй калды. Өтпөй калды. анан барып бекиди. Анан барып анан элге алынат да. Мына Октябрь жакшы айттың, жанагы салтка бекем турганыбызды карабайсың. Мына баягы казактар бизге кол салып, Кенесары биздин колдон өлбөдү. Ошондо Ормондун айтканы бар да. Ушунчалык катуу эме кылды. Бир жума сөөгүн эч ким бүгүнбөйт деп койгон да, ийин көмүштү. Ошондо мунун Бопухан деген карындашы болгон. Кенесарынчы. Кыргыздарга кол салам деп турганда Бопухан түш көрүп айткан. Мен түшүм жаман болуп атса. Эмнеге түшүң жаман? Мен жеңип келем деп келип өлбөдүбү? Анан Бопухан өлү тирүүсүн билбей бир топ байлык жүктөп келип анан жигиттер менен согуштан кийин келет бияка. Ки өлүгүн көрсөп алып кетейин, тирүү болсо сорлашып кетейин деп. Келатканда Бопухан келатат деп Ормонго кабар жетет. Ошондо калгылуу олиялар отурат, айткан, экелем чабышып отурабы, Бопухан өзүң албайсыңбы? Эл бири кел десем, Ормон чочуп кеткен да. Кой, албайын депчи. Эми албайын деп аял киши түнчүнө канча салып, сайып салабы дегенде оюп кеткен окшойт да. Албай коет да. Бирок ошентип отурганда Бопухан келатат деп угат да. Бопухан ошол ээн талан аралап, элдерди аралап кетип барат, анан ар кимден сурап кете берип аягынан табат дейт да. Анан ал кыргыздардан сурап билгенде тетиги дегенден барып өкүт пишкен дейт. Өкүт пишкөндө кыргыздар ошол кыргыздын каада салтын кылып, баягы суу алып келип колуна суу куйган экен. Карабайсың, душман болсо дагы бул таркта калып калды. Жамандык суу менен кетсин деп. Суу куюп, колун беткен анан Бопухан эле алып туруп айткан экен. Элде силер кете бергиле. Мен уруш менен келген жокмун. Мен өлүм болсо сатып алайын дедим эле. Алып кетейин, тирүү болсо баягы сорлашып кетейин дедим эле, болбой калды. Мен Ормонго жеткиргиле ханыңарга деген экен. Анан мына келатат, ана келатат болуп отурган уже үйгө кирип келаткан болот да, Ормон Бопухан. Анан ошонун ичинде отурган кыргыз бийлери шашып калганда. Анан калгыл мен тышка чыгайын дегенде, ошол учурда баягы тоодук ачылып, Бопухан кирип келатат да. Анан экөө эшиктин ортосунан кесип калганда. Анан Бопухан казак болсо дагы салт билет да. Улуу кишини көргөндө кайра артка кетет да. Ошондо калгылдын айтканы бар. Айланайын, кичүү болсоң да жолуң улук. Жолуң улук кире кой айланайын деген экен. Карабайсыңарбы? Биздин кыргыздын салтын. Мына биз каада салтты катуу карамаган үчүн биз баягы ошон үчүн эл болуп биз улут болуп жашап келатканыбыздын белгиси деп ойлойм. Мына ушул агай аябай сонун айттыңыз да. Мына ушундай салтты олиялар чыгарат экен да. Кыргызда келиндердин жүгүнүү салты бар. Мунун аягы барып туруп Манас эпосуна такалат да. Бул баягы өзүңүздөр билесиздер, Манас 3 аял алган. Акыреттеги аялын кошкон, Сайкалды кошкондо 4 болуп калат. Ошол кара бөрктө биринчи алардан мурун баягы буларга барып кол салганда кара бөрктүн атасы өлүп, кара бөрк өзү мергенчи кыз болгон экен аябай. Анан согушта Бакай атабызды саңга атып жаралап аталган да. Муну өлтүрө эле атам деген, эми анын колдотусу колдоп кетип, анан баягы жанын ого келип саңга сайылып калат да. Анан колго түшүп калат. Анан ол жок атым болуп калат. Анан баягы күнөөсү бар да, Бакайды аткан. Өлтүрөм деп аткан.
Анан ошол Бакайды көргөн үчүн Бакайдан аябай качып чыккен. Келиндин качып калганы, улуу кайнагалардан качып калганы ушундан кара бөрктөн. Кара бөрк дагы кичине жамандасак дагы кара бөрк дагы кыргызга калтырып кеткен салттары болгон экен. Анан кокус баягы кача албай калып өкө бет маңда чыгып калган шартта болот да, ордону хан ордодо болот да. Калган учурда Бакайды көрүп ызаат кылып, кечирим сурап дайым жүгүнүп турчу экен. Дайым жүгүнүп койгон экен. Мына ошондон баштап мына бүгүнкү күндө бизде кыргыздарда көлөрөнүн гана келиндер өлгөнгө чейин улуу кайнагалары болсо жүгүнүп өтөт эмеспи кайындарына. Мына ошол кара бөрк энебизден калган. Кара бөрктөн калган, ай чүрөктөн калган, каныкей энебизден калган, Манаска барып такалган көптөгөн салттарыбыз бар да. Булардын баарын карасаң, бул баягы ыраазы гана боло турган нерселер да. Ошону карабайсызбы? Кыргыз жаккан нерсени алып, жакпаган нерсени калтыргандыгы. Элек менен элеп атат да. Биздин айылда менен кичинекей кезимде энелерибиз отуруп алып, жеңелерибиз, улуу кишилер отуруп алып, сен жети атаңды билесиңби? Айтчы дейт да. Антип мен билем, айт дейт. Айта албай атса, жеңебиз айтчы. Жанагы атаңдын атын айтпайсыңбы деп, атын айтпайт. Тербеп атпайт. Жанагы ошол анан деп айтчы да. Мына бизде белгилүү Меңмураттын Боронбайы болгон. Бул 1780 жыл төлөгөн киши болжол менен. Бугунун бийи, султаны деп да коет, бийи болгон да. Орман менен баягы хандык талашкан кишилердин бири да кыйын кишилер болгон. Өз аты Боронбай. Тергегенде Бурганак деп койчу. Келиндерчи Бурганак ата деп. Боронбай деп айта албайт да. Карабайсыңар кандай. Азыр кээ жерде Бурганак бий болгон десе, мисалы үчүн андай жок деп коет да. Анткени ал келинде терген Бурганак ата деп. Эми убактыбыз да бүтүп калды. Мен силерге абдан чоң ыраазычылык билдирем. Аз да болсок, мына мен сезип турам, өптө көп сөздөр бар. Бай эргип чыгып атат. Бул негизи баары биз баягы баштан өткөн, кыргыз элинин башынан өткөн каада салты бир шира бир колдон келишинче кайталап чыктык. Негиз кылып мына өзүң дагы кыдырып жүрүп айтып атасың. Эл кыдырып, жер кыдырып жүрүп ташып келген ойду айтып атасыңар. Рахмат силерге, иштериңерде ийгилик болсун. Урматтуу замандаштар, бүгүн бизге ушул каада салт, үрп адат, салт сана, ырым-жырым деген маегибизге катышкан кишилерибиз Капалбаев Октябрь тарых илимдердин кандидаты профессор болду. Жана Темиралиев Апилмажун Силбай билим берүү борборунун президенти келишти. Дагы бир жолу айтам сизге чоң рахмат. Иштериңизде ийгилик болсун. Рахмат. Сизге да рахмат. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжар программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.